Жаздын жумшак эркелеткен жели менен ошондо биздин жумабыз тагыраагы жылыбыз дагы жыйынтыкталып турат. Мына Ноорус майрамы баарыбыздын алдыбызда турат. Ошондон бүгүн жарым жартылай майрамдык эфир дагы болот. Ошондон баарыңыздарга көңүлдүү кеч каалайбыз. Желин жарылып, сүт чыккан, жер жарылып, чөп чыккан, жаңырган жаңы жыл баарыбызга берекелүү болсун жана бүгүнкү эфирибиз жемиштүү болсун деп өзүбүзгө өзүбүз каалоо тилек айта кетели. Жана жалпыңыздарга көңүлдүү кеч каалайбыз. Бар болуңуздар. 2013 жылдан 2018 жылга чейин өлкөдө үй бүлөлүк зомбулук фактылары дээрлик 3 эсеге көбөйгөн. Ал эми былтыркы жылга салыштырмалуу Кечтин кезекчиси Урмат Борченов. Иш күндүн кечи долбоорубуздун бүгүнкү темасы аялдардын ишкердиги тууралуу болот.
себеп дегенде мына өзүңүздөр клиптен көргөндөй мүмкүнчүлүктөрдү чектелбеш үчүн, мүмкүнчүлүктөрдү теңеш үчүн азыр көптөгөн демилгелер ишке ашып жатат. Мына дал ушул демилгечил инсандар бүгүн бизде мейманда. 32-62 долбоорунун координатору Айдай Шайдылдаева. Кош келипсиздер. Жана ошондой эле Kids Travel KG балдар туризминин негиздөөчүсү Айпери Кудайбергенова. Саламатсыздарбы? Абдан кубанычтабыз. Жаз келди, биздин студиябызды жадыраган сулуулар кооздоп, көркүнө чыгарып турган чагы. Бүгүн биз ошол аялдардын ишкерлиги тууралуу кеп кылып атабыз. 32-62 долбоорунан баштайт окшойбуз. Эмне долбоор, эмне иштерди аткарганга жетишти, дагы кандай иштерди пландап атат. Аябай чоң суроо болуп кетти, бирок ошентсе дагы кеңес. Кыскача, нускача айтып берейин. 38-62 бул долбоор Европа биримдигинин каражаты менен ишке ашырылып жаткан долбоор. 32-62 деп бүт баары сурашат, бул эмнени билдирет деп. 38-62 бул айымдардын жана мырзалардын ортосундагы экономикалык кеңейтүү катышуусун билдирет. Экономикалык мүмкүнчүлүктөрдүн. Ооба, туура. Анан бул долбоор социалдык долбоор деп эсептелет. Социалдык долбоордун алкагында биздин айымдардын өтүп калган айымдардын конкурстан өтүп калган айымдардын биз видеоблогинг жана СММ боюнча сабактарды, онлайн мастер-класстарды бердик. Биздин 75 катышуучу ишкер айымдар 18 онлайн тренингтерди өтүштү жана 2 айдан бери уже менторлук, насаатчылык деп айтып коебуз. Видеоблогинг жөнүндө жана иш-чара жөнүндө проводится. Сабак өтүштү. Өтүлдү. Ооба. 75 айым бул жалпы аймактардан келген. Жок, келген эмес, ошол жерде эле онлайн түрүндө сабактарды өтүштү. Максаты, долбоордун максаты эмнеде? Биз айымдардын экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү боюнча максаты бар. Эң чоң максаты. Андан тышкары дагы биздин айымдар бири-бири менен сүйлөшөт да, бири-бири сүйлөшүп, поддержка кылып, бул нетворкинг деп айтып коебуз. Бири-биринен колдоп. Мисалы бизде жакшы мисал бар. Бизде катышуучу Бишкекте бал менен алектенет. Ал эми бир онлайн зумда отурганда бири-бири менен таанышып, башка айым Таластан болот. Ал айым бал боюнча интерес кылып, азыр ошол балды Таласка да жиберет. Ошондуктан аларда мындай, кандай айтсам, кооперация болду, бир проект болду. Эми ушул товар Кыргызстандын аймактарына да барат да. Жаңа сөз менен айтканда комьюнити, да, мындай жакшы коомдоштук, бири-бирине колдоо көрсөтүп, лоялдуу болуп, же болбосо өнөктөш болуп, калууга толук мүмкүнчүлүк бар экен. Анан экономикалык мүмкүнчүлүктөрдү албетте кеңейтиш керек. Бул эмне үчүн маанилүү дагы сизге суроо берем. Азыр болсо биздин Айпери Кудайбергеновага кайрылсак, сиз ушул долбоордун мүчөсү? Ооба, мен ушул долбоордун мүчөсүмүн. Айтып кетчүмүн, рахмат. Ушундай долбоорлор көбүрөөк болуп турса, негизи Кыргызстанда, Средний Азияда ушундай жардам берип туруш керек го деп ойлоп атам да, аял ишкерлерге өзгөчө. Анткени биздин менталитетке, биздин тарбиябызга жараша ар кайсында кыйынчылыктар болуп калат экен. Өзүңдүн бизнесиңди баштайын десең эле үйдөгү жумуштарың чыгып калат, же мындай тууган арасында ар кайсында сөздөр болуп калат. Анан өзүңдүн да психологический ойлоруңду дагы мындай аттап жаңы иш баштаганга да оорчулуктар болот экен да. Анан бул проектте көбүнчө упор ошо видео блогингке келди. Ошо аял ишкерлер өзүнүн экономикалык статусун көбөйтүп, астыга ишин жүргүзсүн депчи. Азыр социалдык тармакта көбүнчө бизнес болуп атпайбы, ошон үчүн ошо аркылуу көп жакшы мындай тажрыйба берди да бизге. Кантип тартыш керек, кантип страницаны оформлять этип, кантип сатыш керек, ошондон көп неме болду да. Анан жакшы экен, негизи башыбызда 75 болчубуз, негизи азыр азайып калды. Ар кайсында немелер болот экен, активдүү аялдар кичине азыраак болуп калды, бирок жакшы долбоор болду деп санайм да.
долбоор жыйынтыкталды ошондо. Бүт элек дагы болуп атат. Анан ошолордун арабыздан бири бирибиз менен маектешип, жанакындай комьюнитиден тышкары дагы мындай моралдык поддержка болгон жакшы экен да, мындай башка аялдар да бар. Биз шаарда эле өзүбүз менен өзүбүз боло беребиз, региондордо аялдар да бар экен. Анан ошол проектти айтып кетмекчимин, көбү үйдө отурган, балдар менен отурган аялдарда. Ошондукка карабастан кээде звукту иштеткенде балдар чуркап жүргөнү ушундай угулат да, баарыныкы эле ошондой да. Анан ошого карабастан үйгө отуруп калбастан аялдар дагы аракет кылып, өзүнүн үй бүлөсүнө бир жардам болсун, финансылык жардам болсун деп аракет кылып атышат да. Ошого мага аябай жакты ушу проекти. Өтүп барат. Эми албетте азыркы учурда Кыргызстандагы заманбап аялдын мойнуна өтө оор жүктөр жүктөлгөн да. Ошол эле маалда үй бүлөнү дагы алып кетиш керек, анан жумушту дагы алып кетиш керек. Сиздердин оюңуздар боюнча үй бүлөнүн колдоосу жетиштүүбү же жетиштүү эмеспи? Үй бүлө тарабынан, ошол эле жолдоштору тарабынан, же болбосо кайын журт тарабынан кандай кабыл алынып атат? Балким сиздердин ошол эле 75 катышуучунун айрымдары ошол себептерден балким улантпай калгандыр. Ошондой да болуп калышы мүмкүн. Кудайга шүгүр, менин жолдошум жакшы жардам берет. Кайын журтум да жакшы мактап турушат дайыма. Даже көп мактап салышат, кээде эркелеп кетем деп коеюнбу. Анан болсо башында баары ишенбейт да. Ошондой убактар болгон. Ишенбей, тияка барыш керек, бияка барыш керек, баланы калтырыш керек болсо, баары ал сенин мойнуңда болот да. Экөөбүздүн тең жумушубуз чыгып калса, ал өзүнүн жумушун кылып кете берет. Мен болсо балдар менен каяка калтырам, ошонун тамагын кандай кылып баарын жайгаштырып коюп, андан кийин гана бизнеске көңүл бура алам да. Ошонусу бар болот экен. Анан азыр болсо жакшы эле жардам берет, поддержка кылат, күн сайын кана ысык тамак, анан носким гана деп антпейт да. Түшүнүгү менен өзүнүн жумушу бар деп жакшы жардам берет. Антсе деле өзүңдүн биздин тарбиябыз ушундай болот экен да. Жок, мен үйдү таза кармаш керекмин, балдар менин мойнумда, тарбиялаш керекмин деп баары өзүңдөн ошо психологически ар кайсында ойлор ошондойлор боло берет экен да. Анан могу жакында да бир тренинг өттү. Оюндар бизнесте кандай аталды? Бизнесте кандай оюндарды? Концептуальные игры деген бир жаңы бир неме бар экен да, ошондо. Трансформационный игры. Трансформационный игры деген бир жакшы неме өттү. Ошону мен белгилеп кетчүдөймүн. Ошо барып, ошо оюн аркылуу өзүңдүн ички дүйнөңдү, анан бизнеске карашыңды ошолорду өзгөртсө болот экен да. Ошондой мен ал жөнүндө билген эмесмин. Анан ушу проект аркылуу билип, жакшы нерсе экен, ошону өзүңө алып колдонсоң болот экен. Анан астыга ошол менен дагы жылсаң болот экен деп ойлоп койдум да. Анан негизи чынында айтканда күйөөсүнөн же туугандардын арасынан поддержка аз болуп, кээ бирөөлөр деле калып калышы деле мүмкүн да. Анткени ошондой сиз айткандай жумуш, үй бүлө, балдар, ал оокаттан биякта Кыргызстанда аял кишини эч ким бошотпойт да. Сиз айтып атпайсызбы, мына эне үйдүн куту дегендей эле үйдүн жумуштары бар, анан сиздердин дедимби, эми жалпы эле аял ишкердин карьерасы бар, жумушу бар. Бул тандоо болгондо сөзсүз түрдө үйдүн иши биринчи планда болот да, көбүн эсе. Ошол эле маалда мындай карьерадагы, ишкердик дагы маанилүү экенин түшүндүрүү үчүн, мисалы үчүн туура жумшак түшүндүрүү үчүн, ошол эле кайын журт болобу, ошол эле жубай болобу, кандай ыкмаларды колдонуш керек, кантип жеткирсе болот сиздер оюңуздар боюнча? Жакшы билет болушуңуз керек. Сиз мисалы үчүн башынан эле ошондой эле же болбосо бара-бара сиз айткандай трансформация болуп, өзгөрүү болуп, бул керек турбайбы? Айпелини колдош керек турбайбы? Жумушу акча алып келет турбайбы деген түшүнүккө жеттиби же кандай? Ошо негизи бара-бара болот экен да. Биз айтпайм, даже өзүм деле мына бизнеске алектешип бир эмес 2-3 жумушту алып барсам деле баары тарбиябыз кое бербейт экен да. Анан аял киши үйдө отуруш керек, аял киши балдарды караш керек, үйдү караш керек деген бизде уже бир жерге бар экен да. Чектөөлөр ар бир кишинин өзүндө бар экен. Анан жадаласа өзүндө, адамдын өзүндө болот. Ар бир адам, эми баарыбыз эле идеалдуу эмеспиз да, ошондой эле болот экен да. Анан жардам берип, ошону түшүнүп, сени колдоо болуш үчүн сен результат көрсөтүш керек экенсиң. Чынын айткандачы, пока бир результат, жеткиликтүүлөр болуп, мына сиз айткандай, может быть, акча маселеси кичине болуп, же болбосо бир жерде көрүнүп, сен достиженияларыңды элдер кабыл алса, ошондо алар дагы дейт экен да.
кээ бир проекттерде айтат го ошондой өзүң тааныбаган кишиге айтып берип, өзүң тааныбаган кишилер менен маектешип, ошолор менен сүйлөшүп өнүктөйт го. Анткени үйдө сен чогуу жашаган киши ал сени башка көз караш менен көрөт да. Анан сени бизнесмен, анан бизнесвумен деп көрө албайт сразу элечи. Анан бир ийгиликке жетип, элдерге мына мен моуну кыла алам деп өзүңдүкүнө тургандан кийин анан кичине поддержка болуп баштайт экен да. Мен бирок аны күнөөлөбөйм дейм да, анткени ал баарыбызда биягыбызда бар да. Ошондой воспитаниябыз, тарбиябыз бар. Эң негизгиси биздин айымдар бири-бирин поддержка кылгандыктан алар кандай десем, көбүрөөк өзүнүн үй бүлөсүнө, подружкаларына, өзүнүн коллективине ачык айтканына мындай кандай десем, бул долбоор жакшы болду да, анткени алар мен мындай билип калдым да, мындай ачык болуп калышты. Социалдык тармактарда да, видеолордо өзү боюнча, өзүнүн ишкана боюнча, долбоор боюнча айтып берип, ачык түрүндө бирдей маселе, принцип боюнча бүт баарына өзүнүн тажрыйба жөнүндө дагы, ишкана жөнүндө, өз жөнүндө дагы, башка айымдарга дагы, башка элдерге деле мындай видео аркылуу айтып бергенге мүмкүнчүлүк дагы жакшы болду деп эсептейм. Да, ошо. Маегибизди кыскача жарнамалык түрмөктөн кийин уланталы. Ал ортодо урматтуу көрөрмандар, бирибиздин баш өнөктөшү Имарат Прогресс курулуш компаниясы. Компания учурда курулуп жаткан Алтын булак Лайф, Астория жана Гранвилл үйлөрүнүн жашоочусу болууга баарыңыздарды чакырат. Кечтин кезекчиси Урмат Борченов. Албетте, заманбап жашоодо эркек акча табыш керек, аял үйдө отуруш керек деген түшүнүк бул заманга эч туура келбеген түшүнүк болуп калды. Ошондуктан бизде бүгүн аял ишкерлер жана ошондой эле мыкты демилгелердин координаторлору, авторлору бизде мейманда. 3262 долбоорунун координатору Айдай Шайдылдаева жана ошондой эле дал ушул долбоордун катышуучусу Kids Travel KG балдар туризминин негиздөөчүсү Айпери Кудайберкенова. Кош келипсиздер. Мына ушул долбоордо катышып атып, сүйлөй чечен болот, көрө көсөм болот, көч бара түзөлөт дегендей улам жаңы видеолорду жасаган сайын айымдар өзүнө ишеними дагы көбүрөөк артып, анан кийин албетте дагы жаңы өнөрлөрү, жаңы ишке болгон бир дымагы, потенциалы артканы тууралуу айтып бердиңиздер жаңы эле реклама учурунда. Дагы кандай жетишкендиктер болду? Кыскача тарыхынан баштасаңыз болот, анан кийин дагы эмнелер пландалууда? Негизгиси бул социалдык проект, долбоор Европа бирлигинин тажрыйбасы менен Idea Fest деген чоң бир сынак болгон болчу мурунку жылы, 2020 апрель айында. Ошол сынакка биз долбоор жазып, She Starts фонду менен бергенбиз. Анан 50 эле долбоор башка этапка катышканга мүмкүнчүлүк алды. 50 долбоордун ичинен 10 эле долбоор финалга чыкты. 10 долбоордун финалынын ичинен 2 эле долбоор тажрыйба алды да, каражат алды. Ошол долбоордун ичинен биз алдык жана башка бир бала пластика менен алектенет. Пластиканы кайра ишке ашырууга долбоор бар. Ошол анан биздин айымдар дагы кандай мүмкүнчүлүктөрдү алат. Мисал, бизде жакшы бир мисал бар. Свити Жаңыл деген бизде айым бар. Анын аты Жаңыл, ал Талас облусунда гүлдөр менен алектенет, иш чарасы бар. Анан биздин тренингтерди, онлайн тренингтерди өткөндөн кийин ал айтты да, 8 мартта гүлдөрдү бүт баары сатып алышат да, гүлдөрдү айымдарга беришет, жакшы майрам. Анан ал бизге айтты, биринчи жолу менде рекорд болду. Анткени мен бурун деле өзүм социалдык тармактарды жүргүзчүм, постторду жазачым, реклама кылчым, бирок мынча сатыш менде болгон жок деген. Анан биринчи жолу рекорд кылдым. 60 гүлдү саттым дейт. Ал Жаңыл айымга бул мындай чоң рекорд болуптур да, биринчи жолу мындай
максимальный прибыль деген сөздү колдонду да. Мен максимальный прибыльди алдым деп. Аябай жыргады, аябай сүйүндү. Ошондой окуяларды, баяндарды мен уккандан кийин аябай кандай десем, биздин социалдык долбоор ишке ашырылды деп айтсам болот. Анан дагы кандай пландар бар? Биздин социалдык долбоор бүтө элек, дагы 31 мартка чейин бар. Бизде дагы мастер-класстар дагы бар, менторинг, насаатчылык дагы бар. Анан мен ойлойм, бул социалдык долбоор бүтпөйт деп. Анткени бизде өзүбүздүн уюмубуз уже бар да, комьюнити деп айткандай. Бизде телеграм группабыз бар, бизде социалдык баракчабыз да бар. Бизде өзүбүз айымдар бирибизди колдоп, сүйлөшүп, дайыма күндө. Мен ойлойм, ар бир саат бою биз сүйлөшөбүз. Анткени мурун айтпадыңар беле, ар кандай окуялар болот. Күйөөсү же бербейт дагы башка көйгөйлөр болот. Бирок алар мага дайыма жазышат. Айдай, кечиресиз, мен бүгүн катыша албайм, анткени мен үйдө мындай жумуштар бар, коноктор бар. Бирок мен дайыма ар дайым запистерди көрөм, сабактарды жазайм. Ошондойлорду уккандан кийин, фидбек алгандан кийин мен аябай кубанычтуу болом. Туура эле, ошо Айдай айтып кеткендей, биздин деле иштеп атканыбызга, мен основной ошо проект менен иштеп атканыма 5 жыл болуптур. Ошондон бери баарыбыз эле билесиз, өзүңдүн личный брендти дагы алып барып, өзүңдүн бизнесиңди өнүктүрсөң болот депчи. Анан баары бир барьер болот экен, ошону айта албай эле, элге чыга албай ушинтип берет экенсиң да. Ошо 5 жылдын ичинде көп жакшы нерселердин баары болду. Ошону айтып чыга албай эле жүргөм да. Анан кой арктайын, анан тинтейин, анан минтейин деп ушинтип берет экенсиң да. Анан ушул долбоорго жазылганын себеби ошол да, өзүмдөн өтүп, ошол барьерди алып, элге чыгып айтып берейин депчи. Анткени биз кылып аткан бизнес, детский туризм аябай маанилүү деп эсептейм да. Анан ушул проектке катышкандан бери көбүрөөк айтып баштадым. Анан даже тааныш кишилер көбүн билишмес экен да. Эмне кылып жүрөсүң, зоопаркта жүрөсүң же мугалимсиңби деп көбү түшүнбөйт да. Анан ушул проекттен кийин көбү түшүнүп, колдоп баштады да. Сиз ачыкка чыгып, баарына жарыялап, подписчиңер көбөйүп калды да. Ооба, во все колокола. Балдар туризми деп калдыңыз. Сиздин жумушуңуз тууралуу дагы бир аз айтып өтсөңүз биз. Айтып өтүш керек, бул аябай маанилүү нерсе. Биз айткандай ошо 5 жылдан бери балдар үчүн уюштурган агентствонун эң биринчи Кыргызстанда ачылган агентствосунун жетекчиси болом. Анан биз болсо жөн эле туризм эмес, балдарга ошо кыска убакыттын ичинде 3 саат, 5 саат, 6 сааттын ичинде балдарга кызыктуу бир информация берип, ошо билимге, билим алайын дегенге аракети көбүрөөк болсун дейбиз да. Андан тышкары эң негизгиси бул социализация. Ошо бири-бири менен катышып, сүйлөшүп, ойношуп. Анткени азыркы убакта ар бир поколение балдардыкы өзгөчө болуп өсүп келип атат да. Биз ошо 5 жылдан бери иштеп атканда балдар менен көрүп атабыз да, көзүбүз мененчи. Азыр балдар бир жакка чыкса дагы бири-бири менен катышпайт, телефонун кармап алып отурушат, сүйлөшпөйт, ойношпойт да, аябай таң алыштуу. Биз болсо убагында баарыбыз эшикте чыгып, ойноп, чурулдап эле жүрчүк го. Азыркы балдар андай болбой калды да. Анан биз ошону бири-бири менен маектешсин, бири-бири менен сүйлөшсүн, социализация болсун деп биздин экскурсия убагында көбүрөөк бири-бири менен тааныштырып, ойнотуп, анан кызыктуу бир маалыматтарды айтып берип, анан негизи дүйнө таанымы кеңейсин деп ошондой көп аракет кылабыз да. Анан болсо азыркы убакта өзгөчө, азыр ошо пандемия башталгандан бери биздин жумушубуз кичине токтоп калды да. Анткени көп балдарды чогултпаганга аракет кылабыз да. Анан бирок ал дагы минус болду да негизи. Анткени ата-энелер азыр баары эле балдарыбыздын курсагын тойгузалы деп жумуш издеп жүрүшөт. Өзгөчө аялдар азыркы убакта эркектер менен теңби тең эле иштеп жумушта болуп калышат. Анан балдар көбүнчө каралбай калып атат. Азыр онлайн дагы көп убакыт окуп калды. Үйдө отурушупчу, телефонго такыр эле жабышып калышты. Таза абага чыгышпайт. Биз ошондой маселелерди, ошондой проблемаларды чечебиз да. Балдарды чогултуп, классташтары менен бир направленияны тандашат. Темалар көп. Ушу 5 жылдын ичинде балдарга кызыктуу болгон көп темаларды топтоп, ар кайсындай турларды түздүк да. Анан классы менен элестетиңиз, чогулуп алып, машиналар специализированный, ремендер менен, ата-энеси менен болобу, мугалим менен бир жакка чыгып, даже жөн эле тоого болсо дагы чыгып, бири-бири менен ойноп, катышып, сүйлөшсө эле аябай көп убакытка эсинде калат экен. Ошондо азыркы учурда сиздердин ишмердүүлүгүңүз токтоп турабы, же болбосо жакынкы арада жанданабы, же
Биз акырындан иштеп атабыз. Анткени игровой площадканын баары иштеп атат, ательлердин баары өздөрү тойго барып атат, кино театрлар иштеп атат. Мен өзүм эки баланын ата-энеси болгондо эң биринчи ошондой сөздөр башталганда эле биз сразу токтотконбуз да. Анткени бала аябай баалуу нерсе ар бир ата-энегечи. Анан жөн эле мен бизнесимди өнүктүрөм деп аларды экскурсияга чогултуп берген туура эмес болчу да. Ошон үчүн биз эң биринчиден токтотуп койгонбуз. Азыркы убакытта баары эле барып атат мектепке, ошондуктан биз дагы иштеп атабыз. Kids Travel KG Инстаграмга жазылып, эгерде балдарыңыздарга пайдалуу, кызыктуу экскурсияларды кааласаңыздар, анда катталабыз, анан айтып менен иш кылабыз, да? Ооба, азыр мына каникул башталды, жазгы күн сайын ар кайсындай турлар бар да, баланын кызыгына жараша. Эми биз эркиндик тууралуу кеп кылсак, мисалы үчүн эркиндик бул адамдын базалык фундаменталдуу укугу да. Бирок көп учурда биз жана бүгүнкү эфирибизди жөн жерден Чолпон Талипбектин клиби менен баштаган жокпуз. Көп учурда үйлөнгөндөн кийин бала баккан айымдарда финансылык эркиндик, менталдык эркиндик, кээде физикалык эркиндик дагы мындай эркиндикке доо кетет да. Себеп дегенде үйдө отурушуң керек, бала багышың керек. Бул базалык укук да адамдын. Базалык укук бузулбаш керек да. Анан албетте ар кандай оорчулуктар жаралат. Ошол нерселердин бардыгын эркиндикти сактоо иретинде сиздер мисалы үчүн финансылык эркиндик болсун, өзүнө үй кожойке акча каражат таба алсын, каражат тапса дагы мындай ачык айрым болуп, эл менен аралашып, мындай бардыгы жумуш рахат алып келе тургандай болуш керек деген максатты көздөп атасыздар. Ал нерсеге жетиш үчүн адам дагы даяр болуш керек да, өзү жүрөгүнөн каалаш керек да, ишеним да болуш керек да. Мына ошол ишеним каяктан түптөлүш керек, эмнеге негизделиш керек, кайдан келиш керек? Ал ишеним мисалы үчүн сиздерге менин оюмча 75 адам бул аябай мындай деңиздеги тамчы да. Биздин айымдарыбыз чындап аябай чыныгы таланттуу, мен баш ийип таазим кылам. Кантип мүмкүнчүлүктөрдү көбүрөөк кеңейтсек болот, анан кийин жанагы түшүнүктүү адам эркин болуш керек дегенди кантип түптөш керек айымдарда? Ошо негизи кичинекей кезинен эле башталат да, бала кезинен, тарбиядан башталат. Ошо биз өзүбүз эле кыргыздар кызга 40 тыюу, анан кыз мындай болуш керек, тиндей болуш керек, сен үйдү караш керексиң деп ошону кыздарга туура тарбия, эң кичинекей кезинен туура тарбия бериш керек да. Мен дагы ошо ойлонуп атам, биз көбүнчө балдар менен, ата-энелер менен иштеш калгандыктан ошо мамлекеттик деңгээлде балким ата-энелерге өзүнчө сабак өтүш керекпи деп ойлойм да. Ошол керек окшойт деп атам. Ошол эле мектеп бүрүндө, может быть, бир психолог штат ачып, түзүп, ошондой жөн эле балдарды эмес, ошо ата-энелерди дагы балдарды туура тарбиялоону үйрөтүш керек го деп ойлойм. Ошо мен уккан боюнча түштүк тарапта бир мектеп бар экен, бир байке ошо балдарды айылда эле окутат экен, ошо балдар болсо аябай бийиктикке жетет экен да. ОРТны тапшырганда да бийик бааларды алып, чет өлкөгө чыгып окуп, же бияктан бюджетный месталарды алып окуйт экен да. Анан ошону аябай кызыгып неметсем, ал балдар гана эмес, ошо ата-энелерге да сабак берет экен да. Ошо ата-энелерге сабак берип, кандай балдарды үйрөтүш керек, кандай тарбиялаш керек депчи. Анан биздин компаниянын девизи мындай да, биздин келечек балдарда, а балдардын келечеги биздин колубузда дегенчи. Ошондуктан биз балдарга көбүрөөк көңүл буруш керекпиз да. Өзгөчө ошо тарбиясына. А биз болсо азыр кандай болуп атат? Жумушка шашып эле эме телефон ал, тамак ич, телефон көрүп ошол менен эле алектенип ошол жака кетип калып атат да. Аяктан дагы азыр карасак, бизде интернетте чектөө жок болуп атат да, балдар каалаганын көрүшөт экен. Мурда биз болсо телевизордон көрчүбүз да, ал жерден болсо баары эйленип жакшы балдарга ылайыкташтырылган нерсени эле көрсөтчү да. А интернеттен каалаганын көрүп, анан балдардын психикасы такыр башкача болуп келатат да. Мен ошондуктан прям аябай айтмакмын да, эмне кылыш керек? Балдар биздин келечегибиз балдар болгондуктан прям во все колокола надо бить, ошо балдардын тарбиясын караш керек болуп атат. Азыр биз политика, тиги партия, бул партия деп кетип атпайлыбы? Анан бензин кымбаттады деп. Жок, ошо эң негизгиси балдарга көбүрөөк көңүл буруш керек болуп атабыз. Ошондон эле болуп атат да, тарбиядан болуп атат. Өзүбүздөн башталат да. Өзүбүздөн. Ошондуктан балким дагы ушундай проект керек, ата-энелер менен иштеген тарбияны балага кандай тарбия бериш керек дегенчи.
ошол жерден кетип атат баары. Айда сиздин оюңуз боюнча ошол эле айымдардын үй кожойкелеринин мүмкүнчүлүктөрү кеңирээк болуш үчүн, алардын ишеними көбүрөөк болуш үчүн, мисалы үчүн 75 киши болсо 75 киши аягына чейин чыга тургандай болуш үчүн эмнелерди аткарыш керек? Эң биринчиден бизде уюм бар болгондуктан, уюмда биз бирибиздин поддержка деп эле, поддержка кылып сүйлөшүп, биринчиден бири-бирин өзлөр жөнүндө айтып беришти. Мен бул жерден болом, мен Оштон болом, мен Нарындан болом, мен Таластан болом. Ош областында өзүнчө сүйлөшөт, билем да. Көлдө да сүйлөшөт, Нарында сүйлөшөт, Бишкектегилер өзүнчө сүйлөшөт. Онлайн деген жакшы экен. Бирок офлайн болгондо көбүрөөк поддержка болмок деп ойлойм да. Анан биздин анан эң биринчиден мен ойлойм өзүбүздөн башталат. Өзүбүздө желание бар болсо, биздин айымдарда желание бүт баарында деле бар, бирок биз көргөндөй 75 айымдардын арасында где-то 40 айымдар аябай активдүү. 40 айымдар иштешет, 40 айымдар социалдык тармакта иштеп жатышат азыр. Видео жазып жатышат. Анан ар кандай көйгөйлөр айтмакчыдай областтарда ар кандай болот экен да. Бишкекте более открытый да, ачык болобуз. Бишкекте офлайн деле жолугушсак болот экен. Бирок мен мисалы бир эле кичинекей долбоор болгондуктан мен мисалы биз Ошко барып дагы жолугушуп, Нарынга барып жолугушуп, андай мүмкүнчүлүк жок да. Онлайн эле. Онлайн жакшы экен, бирок минустары дагы бар. Өзүндө минустары болот. Эми дагы биздин убактыбыз дагы жыйынтыкталып барат, ошондуктан мындай кыскача жыйынтыктоочу үчүн эркин микрофон берейин же суроо берейин? Кандай каалайсыздар? Мен сиздерге өзү эркингерге коеюн, себеп дегенде эркин мамлекетте жашайбыз. Биз айымдардын эркиндигин көбүрөөк кеңейтишибиз керек, мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтишибиз керек деген максатта ушул программаны жүргүзүп атабыз. Ошондуктан Өзүңүздүн пикириңиз берейин. айтып бербес 32-62 жөнүндө. Негизи айтып атам, ушундай проекттер аял кишиге, аял ишкер кишилерге өзгөчө керек экен. Анан ошо айтканда 75 эле киши менен чектелип калбай, ишкер аялдар менен чектелип калбай, ушундай биздин өлкөдө, ушу Средний Азияда негизи аялдарды колдоп турган проекттер көбүрөөк болсо жакшы болот экен. Ошондойлорго өзгөчө сиз айткандай уттук дегенде ошого көңүл көбүрөөк турганына мен бактылуумун да, ошо туура кылып атат депчи. Анан аялдарга айтмакчымын, негизгиси өзүңөргө ишениш керексиңер. Өзүңөрдү жакшы көрүш керексиңер. Өзүңөрдү жакшы көрбөсөңөр, сиздерди эч ким аябайт, силерди эч ким баалабайт, ошондой болот экен да. Анан негизгиси биз аял киши болгондон кийин өзүңдүн убактыңды, өзүңдүн жүрөгүңдү ошо балдарга берет экенсиң. Анан мен деле ошо иштеп, аракет кылып жүргөнүм, ошо балдарыма жакшы келечек болсун деп ошого аракет кыласың да. Анан өзүңөр аялдар деңгээлиңерди, окуу деңгээлиңерди көтөрүп, балдарыңар силер менен сыймыктангандай болсун деп айтып кетчүмүн да аялдарга. Анан тарбия, анан туура тарбия берүү балдарга. Ошо негизгиси. Аял ишкерлер болсо, кээ бир жерде көз жумуп, кээ бир жерде чыдап, кээ бир жерде аттап, буттап ошентип өнүгө берели. Антпесек болбойт. Заман ушундай экен, биздин маданият, биздин тарбиябыз ушундай экен. Аракет эле кыла бериш керек. Кээ бир жерде мен деле кой бүттү, мен деле үйдө отурам, балдарды карайын дейм, бирок кайра эле эртеси күнү эле кой, мен деле аракет кылыш керекмин, мен деле элге чыгыш керекмин деп, ошондой ар кайсында күндөр болот экен да. Ошон үчүн колуңарды таштап салбай, аракет кыла бериңиздер. Аракет кылганга берекет болот экен. Дайыма өнүгүш керек. Өнүгүш керек, ооба. Ошонусу негизи, ошо эң башкысы ошо да. Дайыма убакыт бат-бат тез-тез өзгөрүлүп атат. Ошондуктан бекер курстар болобу, ушундай долбоорлор болобу дайыма изденип, дайыма өзүңөрдүн знанияңарды көбөйтүп, деңгээлиңерди көтөрүп турганга аракет кылыңыздар деп айтып кетмекчимин. Эч убакта бир орунда турбаш керек. Ооба. Чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат. Бар болуңуздар, биз менен бүгүн 3262 долбоорунун координатору Айдай Шайдулдаева жана ошондой эле Kids Travel KG балдар туризминин негиздөөчүсү Айпери Кудайбергенова болду. Кыскача жаз тууралуу сюжеттен кийин программабызды улайбыз.
Бул эмгек канат сатуучу. Ал ушул бут менен өзү ким экенин көрсөтүп жатат. Бул анын адам эмес, канат сатып алган адам экендигин көрсөтөт. Бул жаман нерсе, анткени канаттарды өстүрүү керек. Бул жансыз жандыктар, алар канаттарды сатып алуу үчүн турушат. Бул сүрөттүн мааниси ушундай. Вот это вот работа. А вот эта вот очередь создалась у продавца крыльев. Это бездушные, бестельные существа. Вот такой смысл. Көргөзмө укмуштай. Галерея эм жакшы жумуш аткарып жатат. Ал жалпы композицияны түзгөн сүрөттөрдү тандайт. Ошондуктан уюштуруучуларга ыраазычылык билдирем. Мындай иш-чараларга искусствонун улантуучулары катары жаштар келишет деп ишенгим келет. Бул үчүн биз бир долбоордун үстүндө иштеп жатабыз. Ал жакында сиздин телеканалыңызда көрсөтүлөт. Заманбап технологиялар менен көркөм өнөрдүн жардамы менен биз жаштарга жана жалпы эле кыргызстандыктарга маданий мурастарыбыз жөнүндө айтып берүүнү каалайбыз. Больше молодежи, в целом кыргызстанцам, о нашем культурном наследии. Бул тоо кананын мыйзамы. Бул кандайдыр адамзат коомунун мыйзамына окшош. Бул жерде кимдир бирөө башканы сүйүп калганы үчүн айыпталат. Кызгылт жеңилдикти билдирет. Ал өзгөчө жумурткаларды туйт. Ошентип, алар аны айыпташат. Ну, она в розовом цвете, это значит цвет легкости. А несет она яйца, вот, допустим, не такие, как положено. Вот и осуждают ее. Вот это вот работа. Нам очень приятно, что в дни нашего... Биз келген күнү биздин чыгармачылык бай өлкөбүздүн абдан белгилүү сүрөтчүлөрүнүн көргөзмөсү уюштурулгандыгына абдан кубанычтабыз. Бул жерде Петр Куринскийдин, Саркын Соромбаевдин, Ринат Ханафеевдин жана Турузбековдун эмгектери коюлган. Алар көп жылдар мурун искусствода өз пикирлерин айтышкан. Галереяга келгендерге жагымдуу маанай тартылып, биздин кыргыз искусствосын колдоп жатышат. Уже сказали свое слово в искусстве. Но здесь это поддержка галереи, поддержка нашего кыргызского искусства, доставить нашим зрителям приятное настроение, я так думаю. Бул натюрморт жаңы, болжол менен 2 жума мурун тартылган. Бул фигурага көлөккө түшүп, андан кыздын кандайдыр бир тирүү жүзү тартылат. Мен бул манекенди көмүскөдө тирилттим. С тени какое-то живое лицо девушки. Я вот этот манекен взял, оживил, хотя бы в тени. Сүйүктүү көрөрмандар, биз эфирибизди улантабыз. Бүгүнкү темабыз ишкер айымдар жана айымдардын экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү деп аталат. Ошондуктан бүгүн биздин эфирибизде суулар кооздойт. Азыр болсо бизде немерек өндүрүүчү Боролсон Зарипова жана ошондой эле кыз товарларын Кыргызстанда саткан Луиза Албаева. Кош келипсиздер. Абдан кубанычтабыз. Эми кезек менен өзүңүздөрдүн бизнесиңиздер тууралуу кантип келип калдыңыздар айтып берсеңиздер, анда эгер уруксат болсо Бурулсундан баштайлы. Мен өзүмө тааныштырып кетейин. Мен атым Бурулсун, мен 26-дамын. Бир балам бар, 1,5 жашта. Анан мен өзүм негизи окуп студент кезде эле ошо продавец болуп, сатуучу болуп иштечимин да, мебель. Сатуучу болуп иштеп, анан жанымда иштегендер, алар өзүлөрүнүн иштечи, аны аябай кызыкчумун да. Мен да ушинтип өзүм иштетейин деп. Андан кийин эле сатуучу болуп иштеп жүрүп, андан кийин күйөөгө тийдим. Анан күйөөм экөөбүз иштетип, тиги ошол эме таптык, поставщик. Поставщик табып, ал болсо өзүмдүн жездем болот. Азыр 4 жылдан бери ошо иштетебиз өзүбүз. Диван жасайбыз, металлокаркастан. Эмеси фурнитурасы бүт привозной кетет. Россиядан, Турциядан келет. Ошол. Өзүбүз Татанда жайгашканбыз. Татанга келип көрүп кетсеңиздер болот.
А бул предприятие же болбосо цех же Цех өзүбүздүкү. өзүңөрдүкү. Өзүбүздүкү. Жетекчиси өзүңүз. Жетекчиси ошо күйөөм экөөбүзбүз да. Бул семейный бизнес десе болот. Күйөөм ошо мебель жасайт, мен болсо аны сатып, маркетинг кылып, СММ кылып, Инстаграмга чыгарып, жана өзүм сатам да, татандан отуруп. Ошо. Жакшы болуп атабы бизнес? Жакшы эле. Инстаграм баракчабыз бар. Диваны KG, диваны нижний пробел KG. Ошол анан 38-62 проектке өтүп баштагандан кийин үйрөтө баштады бизди. Инстаграм баракчаны кантип алып барганды, кантип камерага сүйлөштү. Ошол проекттен көп нерсени үйрөндүм десем болот да. Сатуулар өстүбү? Өсүп атат. Эми жаңы баштаганда 3,5 миң каттоочу бар болчу да. Анан 1 айдан бери күнүгө сторис киргизип, видео кылгандан баштап, бир где-то 900дөй киши кошулуп калды десем болот да. Ошондо 4300дөй болуп калды азыр. Бул албетте Инстаграм баракчасына таасир берди, бирок сатууларга? Сатууларга тоже берди. Азыр Инстаграмдан келишет, көбүнчө Инстаграмдан келип, ушу диваны KG деп издеп келишет да. Анан аябай сүйүнүп калабыз. Луиза, сиздин бизнес тууралуу кеп кылалы? Саламатсыздарбы? Атым Луиза. Өзү профессиям боюнча экономистмин, бирок эч качан профессия менен иштеген эмесмин. Анткени мындай өзүмдү изденип көпкө чейин эмне гана жумуш кылган жокмун, эмне менен алектенген жокмун. Мамам айткандай, ар бир айда Луизанын профессиональный празднигы деп коет да. Анткени көп мындай жумуштарды иштеткем да. Азыркы учурда ошо Кысталхинди продукциясын чыгарып жатабыз. Өзүм ошо ковид болуп ойрулуп калганда, жана карантин убагында билесиздер да, көп эле кыргыздар азыр ошо атайын өзүнүн мындай ишкерчилигин алып кетели деп мурун даяр болчу барды. Границалар ачык болчу. Анан кийин сырттан келгендерге шүгүр деп жашай берчик да. Азыр ойлойм ошо карантинге рахмат десек болот дейм да. Көп адамдар ошо кой иш кылайын деп аракет кыла башташты. Ошолордун арасында биз дагы барбыз. Ошо ооруп калып, анан кийин Кысталхиндини көп деп окуп, порошокторун алайын десек, бир малда 150 сомго мындай кичике 200 граммдык порошокун алып жүргөнүбүз кымбаттап кетиптир да ковид учурунда. Анан кийин ойлонуп, анан кийин ошо сигарет түрүндө деп бир кайсыгы бир немеден көрүп калганбыз. Илгери Дубайданчы, бул 4 жыл мурунчу ушундай натуральный сигареты депчи, бирок бул чөптөн болчу да алчы. Буну биз болсо тамырдан кылып чечтик да. Анан кийин жөн эле идея кылып жолдошум айтып койгон болчумун. Жолдошум дароо эле ушул идеяны жактырып, өзү билесиң да дейт да, өзү табачный бизнес дейт, жакшы бизнес дейт да. Эгерде бул халал болсо, адал түрүндө болсо, анда бул аябай жакшы болот. Адамдардын көбүнө ден соолук алып келет депчи. Анткени атайын порошогу бар. Мындай ал болсо мындай ички применениеге да. Анан кийин ошону биз түтөчүк да, анын түтөшү дагы кыйын. Буну болсо биз ошо Индиядан тамырларын чоң кылып алдыра баштадык. Атайын бул жерде аппараттар бар, ошол менен майдалатып, кургатып, атайын гильзаларга салып, атайын мындай кылып жасаганбыз. Сертификаттары бары бар. Бул жактан бизден болсо тиги адал сертификатын беришти. Бияктан өзүңүздөр өндүрөсүздөрбү? Сигаретtiби? Ооба. Кыргызстандан, Бишкектен. Бишкектен жасалат. Анан кийин ичине кадимкидей эле анан сигарет дегенде сигарет дөбөй эле койгулачы дейт да, бир сунуштарчы. Анткени адамдар болсо сигарет десе эле жаман нерсе оюна келет экен дейт. Анан кийин ойлодук, папирос деп коелу, лечебный папиросы деп айта баштадык да, ошондон баштапчы. Кадимкидей эле моундай сигареты өзүбүздөрдө, ооба. Лечебный. Эмнеден дарылайт? Өзү Кысталхинди билесиздер да, бул 5000 жылдан берки тамыр да. Илгерки Мухаммед пайгамбарыбыз айткан экен да, эгерде дейт, ооруп атсаңар, ошо кара зирен майын же кара зирен менен дарылансаңар болот. Эгерде өпкөңөр вирус менен болуп атсаңар, ошо кыстын тамыры менен дарылангыла, же болбосо дымы менен дарылангыла деп айткан экен да. Ошондой неме суннада кандай жазылса, ошону безизменно биз ошол менен алып чыгып, азыр ошо распечаткасы ичинде инструкциялары дагы бар, жазып коюп ошо таратып атабыз элдерге. Эң эле биринчи магазинибиз ошо коюу биз менен ошо өнөктөшөм деген магазин Каусар болду, анан Эколенд болду, анткени билесиздер да, эко товарга кирет. Ошо? Бул вирустарга, лор органдарга
ошондой эле нерв ооруларына, памятке бизде болсо мындай көп эле немеде болду, практикада жана тамекини таштап албайт го, никотиновый. Ошо никотиновый курениеден алыстап кеткендер болду. Анткени кадимкидей тамекини жетін жыттасам дейт, жана никотиндикин кускум келе баштады дейт да, моого өтүшүпчү. Анан ушундан кийин акырын ташташты. Азыр жакшы деп айтышат. Анан кийин бир практикада 3 адамдыкы болду, жанагы алкоголь ичимдигин таштагандардыкы. Алар дагы айтышат да, ошо көңүлүм айланып калды, мындай көрсөм эле кускум келет дейт да. Ошо. Дарлык касиети ошол эле маалда тамеки, аракты таштагысы келген адамдар үчүн ылайыкталган. Тамеки деп да айтканга болбойт го, мындай. Папирос. Папиросы. Ооба, туура айтасыз. Папиросы. Өндүрүшүңүздөрдө канча киши иштейт? Канча кишини жумуш менен камсыз кылдыңыздар? Азыркы учурда биз 2 жарым айдан кичине оду десе болот да. Өндүрүштө бир 3 киши иштейт. Болгону. Бирок азыр бизге чоң сунуштар түшүп жатып атат башка өлкөлөрдөнчү. Эгерде ал жактан чоң партия менен заказ кыла баштаса, албетте биз болсо көптөгөн адамдарды жумуш менен камсыздоого мындай аракет кылабыз да, көптөгөн адамдаргачы. Ошондой эле бизде дагы чоң пландар бар, буну ошо аптекалар аркылуу таратуу жөнүндөчү. Анткени болбосо мындай дарылоо папиросу болуп калды да, анан кийин бат кылып, ошо бат аркылуу, аптекалар аркылуу ошо элдерге дагы. Изилдөөлөр барбы? Изилдөөлөрбү? Ден соолукка пайдалуу экени тууралуу мындай тастыкталган маалыматтар барбы? Мисалы үчүн себеп дегенде адам тамеки десе дароо мындай кандай десем, көп ишенбеши мүмкүн да. Да, туура айтасыз. Бирок мындай да, көп окумуштуулар мурун Куранга жазылган нерселерди изилдеп анан кийин баары бир деле туура болгон экен ушул деп айтышат го. То же самое. Суннада жазылган бардыгы изилдөөлөр боюнча практикада бизде көргөзүп жатат. Мисалы үчүн кыс порошогун көп эле адамдар бал менен араштырып ичишет да, вовнутрь применение этет. Эгерде дымы менен болсо, мисалы үчүн жөтөл башталып калат, вирус менен ооруйт атасыздар. Мисалы үчүн бизде көп адамдар болду, жанагы особенно сахарниктер, эжекелер жанагы вирус учурунда бир 10-15-20 антибиотикке чейин барып, анан кийин токтошчу да. Бул учурда бир 4-5 күнүн ичинде дарылануу мөөнөтү кыскарып, анан тез эле сакайып кетишти да. Анткени параллельно бунун дымында жыттап, ошондой эле фитна болбош үчүн, то есть жанагындай азыркы бизде молодежьдор тамекини кандай кылып тартышат? Кафелерден, эшиктен, көчөдөн туурабы, мындай для крутизны деп коюшат. Бизде болсо фитна болбош үчүн ошо элдер жок жерден, үйдөн или машинадан, анткени бунун дымы да балдарга дагы пайдасы бар да. Мисалы үчүн биз кандай кылабыз? Кечинде кухнядан түтөтүп туруп, анан кийин эшиктерди ачып коебуз, балдар уктагандан кийин. Дымы болсо үйлөргө чейин барат. Анан кийин суннада жазылган экен, ошо бунун дымы бир гана ошо вирустарга эмес, жин шайтандарга дагы кадимкидей жана биз арчалайбыз го, ошондой түтөткөнгө барабар болот экен. Жин шайтандар да жолубойт дейт да ушул түтүнүнө. Бурулсун, Луиза, экөөңүздөрдүн тең мындай жолуңар болду десек болот окшойт. Себеп дегенде, эгер туура түшүнгөн болсом, жолдошуңуздар экөөңүздөрдү тең баштан баштап эле колдоп, жада калса жардам берип, жада калса сиздин өнөктөшүңүз экен. Сиздики дагы өнөктөшпү же партнерыңыз болобу? Мага документ ал мындай да, юридический документ жактарынан жардам берди, бирок башка иш менен сатуу жактарынан, ошо мен бир партнерим бар, Зульфия деген эжекебиз. Ал азыркы учурда Дубайда, ошо Дубай менен ошо сигарет боюнча кеткен. Ошо партнерим экөөбүз азыр аракет кылып атабыз башка өлкөлөргө чыгарганга. Эгерде ошол үй бүлө болсо, демек албетте мындай экономикалык мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүүгө эч кандай тоскоолдук жок да. Бирок көп учурда билесиздер, бизде айрыкча бизде Кыргызда жана жогоруда сиздердин өнөктөштөр айтып өткөндөй, кызга 40 үйдөн тыюу, кыз мындай болуш керек, кыз тигиндей болуш керек. Бирок чектөөлөрдү айтылат көп эле жерде, бирок мүмкүнчүлүктөр тууралуу айтылбай келет да.
Сиздердин үй бүлөңүздөрдө ал жагынан кандай болду эле, сиздерди кандай тарбиялады эле, негизи кандай болуш керек сиздердин пикирде? Эми сиздер ата эне болдуңар, сиздер кандай тарбия бересиздер? Кыз эркек деп мындай айырып бөлбөйсүздөрбү? Эгер мисалы үчүн кызыңыздар мен саясатка барам десе, же болбосо спортко барам десе, чектөөлөр болбойбу? Ошол тарбия жаатында сиздердин пикирлериңиздерди уккум келип атат. Бурусун баштап кетесизби? Мен Кызыңыз бар? ата-энем, балам бар. Эркек бала, 1,5 жашта. Мен негизи өзүм ата-эне болгондон кийин көп нерсени түшүнөт экенсиң. Менин ата-энем мисалы экөө тең гос жумушта иштеп, анан бизге мындай тарбия берчү да, окууңду бүтүп, жакшы бир жумушка, гос жумушка кирип ал, ошол жерден иште, анан пенсияга чыгып, ошол менен эми жашооң ошондой туура депчи. Анан кайнене, кайнатам болсо, алар эми иш баштагыла деп, баары бир гос жумушта иштегенде көп нерсеге жетпейт деп ошентип айтып калчу. Анан өзүм негизи мектепте окуп жүргөндө эле ойлончумун, ошо иш баштагым келчү да. Анан алып кийим алып сатага, алып косметика алып сатага ошентип жүрчүмүн да. Анан ошол андан кийин негизи бала төрөлгөндөнбү же күйөөгө тийгенден өзүм берекеси бар экен да. Кыз кезде өзүм дагы алып иштетип көрдүм. Анда башка поставщиктен алчубуз да. Анын берекеси жок болчу. Анан күйөөгө тийгенден эле күйөөм экөөбүз өзүбүз ачып, же өзүбүз аябай ошону каалап өзүбүз үчүн жасаган үчүнбү мындай иш жүрүп кетти. Анан азыр эми сен аялсың, сен аны кылба, мындай кылба деген жок. Каалаган нерсемди кылам. Мисалы, даже эмеге тартылып атканда, проектке катышып атканда өзүңдүн сүрөтүң киргизбе дегендер болуптур да, кээ бирөөнүн күйөөсүчү. А мен күйөөмө эми киргизе бер деп макулдугун берди. Ошол анан кийин балам кандай болом десе дагы эми ал өзүнүн эмес тандоосу. Мен ага каршы чыкпайм. Анан Кыскача жарнамалык түрмөктөн кийин маегибизди уланталы. Ал ортодо берүүбүздүн баш өнөктөшү Имарат Прогресс курулуш компаниясы учурда курулуп жаткан Алтын булак Лайф, Астория жана Гранвилл үйлөрүнүн жашоочусу болууга баарыңыздарды чакырат. Кечтин кезекчиси Урмат Борченов. Иш күндүн кечи программасы уланууда. Бүгүнкү темабыз ишкер айымдардын экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү деп аталат. Бизде мейманда жаш ишкер айымдар эмерек өндүрүүчү Бурулсун Зарипова жана ошондой эле кыз товарларын Кыргызстанда сатуучу Луиза Алыбаева. Жогоруда биз мүмкүнчүлүктөрдү негизи баардыгы тарбиядан башталат, үй бүлөдөн башталат деген ойду айтып, анан кийин Бурулсун кандай тарбияланып, азыр кандай өзүнүн баласына тарбия берип атат, ошол жөнүндө кеп кылдык. Эми кезек Луизага келип жетти. Уруксат болсо, келиңиз. Өзү кичинекей кезинен меники деле ата-энем совет адамдары болгондуктан тиги айтышчу да, окушуң керек, тырмагыңды өсүрбө, чачыңды боебо, чачыңды жазба депчи. Анан кийин универге окуйсуң, анан кийин ишке киресиң деп. Бирок меники семья не без уродов деп коет экен. Именно ошо 4-5-өбүздүн арабызда меники оюм эле башкача. Эң эле номер 1 бунтарь, правила существуют для того, чтобы их нарушать деп. Анан кийин тескери кыймылдаган киши болчумун да. Кандайча тескери, өзүм оюм бар болуш керек деп ойлойм да азырчы. Анткени бир жакшы жумуштарга киргем, кандай десем, биринчи клиенттер компаниясында иштедим, андан кийин Билайнда иштедим. Ал жактан болсо фарм компанияларга мени ошо медицина мындай образованиясы жок алышкан, зарплатасы аябай эле жакшы болчу. Ал жактан даже мен кетер алдында кетем десем, зарплатамды көтөрөм деп кагазга жаза баштадым. Мындай мынча кылып беребиз, кетпе депчи, повышение депчи. Карабай кетип калдым, анткени бирөөгө иштей албайт экенм таптакырчы. Анткени бирөөгө мындай иштөө жөндөмүм жок экен да. Анан кийин тренингтерди өтүп калдым. Айтат да, эгерде амбицияңар болсо, мындай потолоктон ашкыңар келсе, анда силерди лучше өзүңөрдүн бизнесиңерди, где больше доход алып келет, ошол жакка направлять эткиле өнөрүңөрдү депчи. Эгерде сиз болсо өзүңүзгө жок, мага ушу боло берет, шүгүр деген адамдардан болсоңор, ушундай стабильность деген жакка кетесиңер дейт. Мен ал жак эмес экен, мен бул жак экенмин да. Анан кийин айтышчы, кача ошо жумуштарыман кеттим, эмне кеттиң деп аябай сөздөр болду ата-энемдин тараптан. Азыр мен ойлойм да, балдарымды эки алсаң деле мейли,
главное здоровый, оорубайсың. Мейли, билбей айтсаң дагы сүйлөп эки алгын деп айтам да. Жөн туруп эки алба деп айтам да дайымачы. Эч уялба, сура деп азыр бир жерлерде отурсак, мисалы үчүн барып келип, сен сурап келген канча турат экен, же болбосо бар байкеңе чакырып, счетту сурап кел деп ушинтип айтып коем да. Анан туруп барып, ошо үйрөтөм, кичинекей кезинен баштап уже үйрөтүп атам да. Бул баланын өзүнүн оюн айтканга, кийин турмушунда пробивной болушуна өнөкөт көрсөтөт экен, ошондуктан мен айтам да балдарыма, вот главное имандуу болгула, пробивной болгула. Мага вот мектептеги бааларыңар кереги жок деп. Мен бир эмес, эки диплом жөн эле жатат. Меники дагы. Көбүнесе ошондой. Ошон үчүн мен мындай запрет кылгым келбейт көп нерселерди. Самое главное денсаулыкка мен көп көңүл бурдурам. Правильное питание, жанагы упражнениялерди, атайын өзүм йогага барам, ошол упражнениялерди балдарыма да кылдырганга аракет кылам. Ошо көбүнчөсү ошо денсаулык болуш керек экен, пробивный болуш керек экен, анан кийин калгандарына мындай маани берген жокмун да. She Starts долбоору 38-62 долбоорун 75 кыз баштап, бирок агына чыкпай калгандар болду. Эми айрымдары менин божом болду да, бул үй бүлөлүк себептер болуш керек. Сиздер ошол сиздердин өнөктөштөрүңүздөргө балким же болбосо жалпы эле ошол айым ишкерлерге кандай кеңеш берет элеңиздер? Себеп дегенде көп учурда тандоо болуп калса, үй бүлө же жумуш сөз түрдө айым болгондуктан үй бүлө биринчи приоритетте болот. Анан кийин карьераны кантип айкалыштырып кетиш керек? Кантип үй кожойке болуп эле акча тапса, үйдө отуруп кантип акча тапса болот деген сыяктуу кеңештериңер болсо айтып өтсөңүздөр. Себеп дегенде сиздер тажрыйбалуу инсандарсыңар, башыңыздардан көп нерсе өткөн, бирок ошол эле маалда сиздер ийгилик жарата алган киши катары бир жакшы кеңеш болобу деген ойдо сиздерге кайрылалы. Өзү She Starts программасы, именно проект 38-62 аябай менин оюмча бир нужное время в нужном месте дегендей да. Анткени азыркы учурда бизде Кыргызстанда биздин менталитет менен билесиздер, үйдө отур, бала бак деп, анан кийин өзү көп эркектер эмне дейт, аялына акча бербесе, анан кийин үй бүлөсүн кыйратып албаса, анан кийин тегеректеги же башка жакшынакай аялдарды карайт. Конечно, мындай баардык эле эркектерди ойлойм, тиги мындай независимый аялдарды, өзүн ухаживать эткен жакшынакай аялдарды карашат, туурабы? Анан кийин ушул проектке келгенден баштап бир ар кандай кыздар менен жолуктук, сүйлөштүк. Эң сонун проект болду. Анан кийин азыркы учурда баардык аял Кыргызстандагы аял затына чоң мотивация берүүчү болот. Анткени бул жакта бир гана Instagram үйрөтүү эмес, бул жактан карма, родовая карма, ошондой эле бизде болсо менторлорду берди, биз менторлор менен жолугабыз, видеороликтерди тартабыз. Бул болсо аябай чоң мотивация экен да. Бул жанагы үйдө отуруп кичинекей эле бизнес баштаган аял заты болсо дагы, ошо проектке келсе дагы, мисалы үчүн Instagramды үйрөнүп баштады, биз менен сүйлөшүп отуп, ментор менен сүйлөшүп отуп, бул идея деп андан аркы ашканга өзүнүн мотивациясы көтөрүлүп, өзүн мындай колго алып, анан балам деп, анткени баардыгыбыздын эле мотивациябыз бул балабыз да, балабыздын келечегибиз. Анан дальше кеткенге аябай көзөмөл жүрүп атат да. Анткени She Starts кандай гана мындай предпринимательдер менен, аял ишкерлер менен жолуктурган жок бизди. Анан баардыгынан опыт алып атабыз, сүйлөшүп атабыз. Анан ойлойм да, өзү предпринимательдер кандай кылып бизнес кыласың десе көрсөтпөйт, айтпайт, туурабы, бөлүшпөйт бул ой менен. Бирок бул именно ошо аялдарды колдоп, кеңештерин берип, жада калса Инстаграмды билесиздер да, биздин жаныбызда бир онлайн курсы деген сабактар бар. Таргетинг эле үйрөнүш үчүн 15 000 экен да, ал жерден 2 же 3 сабак эле өткөзсөздөр. Элестетиңиздер, бул жерден региондогулар көбү келе албайт, көбү алып бере албайт. Бизде болсо ушул проекттен көп нерселерди бекер үйрөтүштү, видеороликтерди, жада калса сиз менен жолуктурду. Бул болсо эң эле чоң мотивация деп ойлойм да, көп кишилергечи. Ошондой эле кече күнү вот МС Донча менен аябай жакшы мотивацияларын берди. Аял киши ошо буга чейин болсо бир жанагы родовая карма деп коет, ошол окууда окуп атканбыз да, ал жактан айтат да, илгерки ой менен
азыр четвертый квантовый скачок деп коет экен да, ошо биз 4-сүнө өттүк. 12-15 жылы болгон экен, 18 жыл, азыр 19-у 4-чү экен да. Муну золотая эра деп коет экен. Золотая эра дегенде бул мындай дайыма алдыга умтулуп, иштеп, окуп, анан кийин жана современный методика менен колдонгондор алдыга умтулат да. Кече жакында эле мындай бир отурушта сөз болуп калды да, менден бир топ эле кичүү заведующий болуп, мени башкарса аябай жаман болдум депчи. Анан айтып атам да, азыркы эски ойлор менен жашаган адамдар азыркы учурда жашашы кыйын болот. Анткени ногу со временем кетиш керек да. Анан ошондой эле эски жана ошондой эле эркек кишилер, сен үйдө отурушуң керек, сен мынтишиң керек деген, ал аялынын потенциалын да өлтүрүп, баласынын да потенциалын өлтүрүп, анткени отношениясын көрүп атат да, анан баласынын психикасы бузулуп, ушул жерден уже государство да хромать эте баштайт да. Ошондуктан ойломокчумун, ошо МС Дончанда кечээ кеңеши аябай жакты мотивациясы, аял киши алдыга умтулуш керек. Ногу со временем биз Европадан көп доорго артка да калып атабыз. Эгерде биз алар сыяктуу кетсек, ошондой эле биздин өзүбүздүн мусулманчылыгыбызды сактап калып, ыйманыбызды кармап калып алдыга чыкса, биздин өлкө мындай эң передовой өлкөлөрдөн болмок да. Чоң рахмат Луиза, абдан мындай дем бере турган сөздөрдү айттыңыздар. Бурулсун, сиздин оюңуз боюнча, сиздин кеңештериңиз жанагындай чектөөлөргө дуушар болгон айымдар кантип жумушу менен үй бүлөсүн айкалыштырып, анан ийгиликке жетсе болот? Биринчиден поддержка керек, күйөөсүнөн, үй бүлөсүнөн. Ал колдоого кантип жетиш керек? Мисалы үчүн эми бүт эле жерде дипломатия болуш керек, дипломатия жылуу сүйлөсө, жылан ийине кирип дегендей. Сиздин оюңуз боюнча кандай жетиш үчүн биринчиден колдоо, үй бүлөлүк колдоо. Андан тышкары үй бүлөлүк колдоого жетиш үчүн сен дагы күйөөңдү колдошуң керек деп ойлойм. Баары бир эркек, аял киши кичине ийкемдүү болуш керек. Ошол анан үй бүлө колдоп койсо эле баары жакшы болуп калабы? Же дагы жок, аял өзү кандайдыр бир рецепт сизден болсун да, кеңеш ийгиликке жетүүнүн рецепти. Биринчиден менин оюмча аял өзүн жакшы көрүш керек. Өзүн биринчи орунга коюш керек. Мисалы, бизде, особенно вот кыргыздарда балам үчүн деп жашайбыз да. Балам үчүн деп. Бүт сүйүүнү балага берип коебуз, өзгө албайт. Сүйүүнү балага берип коебуз. Мен ошо негизи көп китептер жардам берет экен. Китеп окуш керек. Өткөндө бир китеп окудум, Луиза Хейден, ошо ишкер айымдар жөнүндө экен да. Анан ал айтып өтүп атат. Илгери туалет ванналар жада калса жалаң байлардын үйүндө эле болчу экен да. Мындай жөнөкөй орто жашагандардын үйүндө ванна, туалет жок болчу экен. Анан ошол Элеонора Рузвельт деген президенттин аялы ошондой проект чыгарыптыр. Элдин бүт бай болобу, орто жашай кедей болобу, үйүндө ванна, туалет болуш керек депчи. Ошондо эркектер каршы чыгыптыр. Эмнеге андай болот? Анткени биз билбей калабыз ким бай, ким кедей экен десе, ошол проектти ошол айым утверждать этип, ошондон баштап азыр мындай эле жөнөкөй, как обычный нерсе көрөбүз да, үйдө ванна, туалет болгондучу. Бирок ошол нерсе бир кыйын айым аял үчүн, кыйын айым үчүн ошондой биздин үйүбүздө ванна, туалет болуп калганына таң калыштуу да. Ошол анан аял киши өзүн жакшы көрүш керек, китеп окуш керек, саморазвитие керек. Ошол. Бул менин оюм. Чоң рахмат. Эми албетте өтө маанилүү ойлорду айттыңыздар. Эми пландар тууралуу дагы бөлүшө кетсеңиздер, сиздердин бизнес тууралуу, балким дагы бир өзүн өзү өнүктүрүү тууралуу. Бизнес тууралуу эми аял киши негизи кааласа аябай биринчиден өзүнүн ишин жакшы көрүш керек деп ойлойм. Жок, мен сиздердин пландарыңыздар тууралуу. Биздин пландарыбызбы? Биз ошол 4 жылдан бери иштейбиз, анан азыркы учурда уже жакшы сатуулар бар, өзүбүздүн оптовиктерибиз бар, ар кандай областтардан. Анан жеке дивандарбы же дагы жеке дивандар, мягкая мебель, жеке дивандар. Анан биз негизи ошо киши келип
бизден диван сатып алып атканда көбүнчө сурайт да, негизи силер бүт нерсени эле кылсаңар жакшы болмок, корпусныйдагы стулья алсак депчи. Анан ошону киргизели деп атабыз тоже, корпусной ачып, чоңоюп, кеңейип деп. Ошол. Өзүнүз өнүктүрүү боюнча эгерде ушундай курстар болуп калса, сөзсүз катышасыз. Сиз жок өтпөйт. Сөзсүз катышабыз. Анан 38-62 жөнүндө айтып кетейин дегем. Бул чын эле аябай шистартский жөн. Мен башында өтүп кеткенде мындай чоң деңгээлдеги проект болот деп ойлогон эмесмин. Анан күндүгө 3 сааттан окучубуз. Бир күнү SMM, бир күнү видеоблогинг, таргет жөнүндө, маркетинг жөнүндө бүт баарын үйрөттү да. Анан ушу 1 айдын ичинде көп нерсени үйрөндүм деп айтсам болот да. Мисалы, Луиза айткандай, бир эле жана таргетинг боюнча курс 15 000 турат экен, а видеоблогинг боюнча өткөндө чалып сурасам 25 000 сом турат экен да. Анан биз көп нерсени үйрөндүк, ойлоп көрсөң ушунун баары эле эми баары 100 000ден ашып кетет экен да, но ушунун баарын биз бекер үйрөндүк да. Ошол Айдайга чоң рахмат. Эгер ушундай мүмкүнчүлүктөр болуп калса, карап, көрүп, анан кийин албетте катышып, мындай мүмкүнчүлүктөрдү колдонуп чыгарбаш керек деген ойдо айтыңар келип атат. Мен түшүнөм турам. Чоң рахмат, анда ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуздар. Анан албетте ишиңиздерге ийгилик, көп жазылуучуларды, көп саттууларды каалайм. Кыскасы ишиңиздер сиздерге рахат, көп акча жана көп ийгилик алып келсин. Биз менен мейманда 38-62 долбоорунун катышуучулары эмерек өндүрүүчү Бурулсун Зарипова жана ошондой эле кыз товарлары менен Луиза Алыбаева болду. Барыңыздар. Биз кыскача сюжет боди арт тууралуу бир кыскача сюжеттен кийин маегибизди улантабыз. Биз менен болуңуздар. Илгертен бери эле аялзаттын сулуулугу нечен гана сүрөтчүлөрдү суктандырып, кызыгууларды арттырган. Денеге сүрөт тартуу искусствосу илгерки замандан эле байыркы Индия, Азия, Африка, Египет сыяктуу өлкөлөрдө пайда болуп, өзгөчө мааниге ээ болуп келген. Ал жөн гана денеге тартылган сүрөт болбостон, анын ар бир чоң мааниге ээ болуп, ал адамдын коомдогу ордун, ээлеген абалын, наамын, ал тургай кайсы урууга тиешелүү экенин да билдирип турган. Ошондой эле кулчулуктун да жазага тартылгандардын да белгиси болгон. Кайрыла турган темабыз бүгүнкү күнгө өркүндөп өнүгүп, жаңы агымга айланган денеге сүрөт тартуу агымы, башкача айтканда боди арт искусствосу. Боди арт англис тилинен которгондо дене искусствосу деп которулат. Азыркы күндөгү авангарддык искусствонун бир түрү болуп саналат. Анын негизги объектиси болуп адам денеси жана келбети болот. Көпчүлүгүбүз боди арт десе эле жөн гана денеге түшүрүлгөн сүрөт катары кабыл алабыз. Ал эми тереңирээк алып караганда, денеге сүрөт түшүрүү боди арттын бир тармагы гана болуп, андан башка татуировка тартуу, пирсинг жасоо, шрам түшүрүү, дене модификациясы сыяктуу тармактары да бар экен. Бизге өн учураса да, мунун баары тең искусство өнөрү катары кабыл алынып келет. Биз болсо денеге сүрөт тартууну искусство өнөрү катары карап көрөлү. Денеге сүрөт түшүрүү жана татуировка тартуу искусствосунун толук кандуу бир тармагы катары эсептелет. Чындыгы сүрөт өнөрчүлөрүнөн жаралган шедеврлар чынында абдан кооз жана керемет. Мындай өнөрдөн ырахат алуу үчүн боди арт выставкаларынын көрүү жанага арналган фестивалдарга бир да жолу болсо да баруу керек. Мындай иш-чаралар жыл сайын дүйнө жүзүнүн ар кайсы тараптарында болуп, бүткүл дүйнөлүк өнөрпөздөрдү чогултат. Эң ири масштабтагы боди артка арналган фестиваль Австрияда жыл сайын өтөт.
Бул оюн зоок, түркүн түстүү, таң каларлык иш-чаранын уюштуруучулары Алекс Барендрек жана анын жубайы Анна. Ар жылы алар дүйнөлүк масштабтагы бул фестивалга 30 миңден ашуун көрүүчүлөрдү жана катышуучуларды чогултат. Жыл сайын улам өсүп, жаңы таланттуу сүрөтчү жана визажисттер катышууга мүмкүнчүлүк алып, алардын ар бири өзүнүн новатордук идеяларын кошуп келүүдө. Бул жерде креативдүү таланттардын ачылышына күбө боло аласыздар. Бир жыл мурун биздин Бишкегибизде ушул сыяктуу чакан Makeup Day деген аталышта Сулуулук академиясы Beauty Med тарабынан уюштурулган кече өткөн. Анын негизги конокторунун бири Алекс Барендрек болду. Ал толугу менен Body Art деген эмне экенин берген интервьюсунда айтып кетет. Боди артта бир нече категориялар бар. Техникалык жактан алып караганда, кисточканы колдонуусу, декоративдик элементтери, визуалдык эффекттери сыяктуу айырмачылыктарды бөлүп карайбыз. Албетте, конкурсанттарга коюлган тапшырмага жараша алардын койгон композициясы, түстөр менен иштөөсү да чоң мааниге ээ. Конкурсанттардын жумушу менен жакшы таанымал болгондуктан кандайдыр бир жаңы багыттагы тапшырма берилет. Аткарган жумушуна жараша балдарды бөлүштүрөбүз. Эң негизгиси оригиналдуулук. Эгерде автор өзүнүн оригиналдуулугун көрсөтө алса, жаңы, новатордук идеялар менен жумушун тартуулай алса, эң жогорку балга татыктуу болот. Новатордук идеялар менен жумушун тартуулай алса, эң жогорку балга татыктуу болот. Ал эми Кытайдан келген эл аралык деңгээлдеги өнөрчү Карен Юи, сиз өзүңүздү көбүнесе визажист катары эсептейсизби же сүрөтчүбү деген сурообузга төмөнкүдөй жооп берди. 2003 жылы мен Англияда окугам. Ал эми 2005 жылы Австрияга кетип, Body Art фестивалына катышкам. Лондондо жүргөндө жалаң гана мейкап менен иштечүмүн. Австрияга келгенден кийин гана Body Artка кызыга баштадым. Карен, айтыңызчы, сиз келбеттин ар кандай түрлөрү менен иштегениңизде кандайдыр бир кыйынчылык жаралабы? Мен көбүнчө мейкап менен иш алып барам. Анткени акча табуу үчүн албетте бизге күнүмдүк жумуш керек. Ал эми Body Art менен элдер ар дайым жүрбөйт. Бирок ал жаңы идеяларга, жаңы көз караштарга жакшы дем берет. Ар кандай бет түзүлүш менен иштөө албетте оңой эмес, бирок баары бир макияж жасоо алда канча оңой. Ал эми адамдарды чыныгы көркүнө чыгаруу бул талант, бул үзүрлүү эмгек жана убакытты талап кылат. Менин 5 жыл убактым макияжды үйрөнүүгө, 2 жыл жакшы боеп үйрөнүүгө, жана дагы 3 жыл адамдарды сулуу жана жаш кылууга талап кылынды. Мисалга алсак, мен Лондондо иштеп жүргөндө, ал жакта ар түрдүү улуттагы адамдар көп болгондуктан, азиат, кара түстөгү жана башка өңдөгү адамдардын териси ар бири өзгөчө текстурага ээ. Эң негизгиси убакыт жана чыдамдуулук керек. Эми албетте Body Art сыяктуу искусство тармагын бардык эле жерде жакшы кабыл ала бербейт. Ар бир жердин жана жергиликтүү элдин менталитетине жана өз көз карашына жараша моралдык жактан да түшүнбөстүктөр да жаралып келет. Сырттан караганда адамга бул жөн гана жылаңач денеге тартылган сүрөттөй сезилет. Анын эч кандай мааниси, маңызы жоктой жана көпчүлүк адамдар үчүн бул уят катарда сындалып келиши мүмкүн. Ушундай себептерден улам кээ бир постсоветтик мамлекеттерде искусствонун бул тармагы жакшы өнүкпөй келет. Бирок мунун баарына карабастан Body Art сүйүүчүлөрү да, Body Art өнөрпөздөрү да жыл сайын өсүп, өркүндөп көбөйүп, өз таланттарын ар тараптан тартуулап келүүдө. Silence is my favorite sound. Watch me make them bow one by one by one, one by one by one. Кечтин кезекчиси Урмат Борченов.
Бүгүнкү темабыз ишкер айымдар жана алардын экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү. Бүгүн бизде мейманда бизнес айымдар, ишкер айымдар жана ошондой эле ийгилик үстүндөгү бизнес вумендар десем да жаңылышпайм. Дагы бир эки сулуу бизге кошулуп отурат. Тааныштырып өтөлү. Кургатылган жемиштерди өндүрүүчү Самарбүй Кушубакова жана ошондой эле күнөс каналар үчүн рамкаларды өндүргөн Бакатай Ашимова. Кош келипсиздер. Абдан кубанычтабыз. Анда сөзүбүз кургатылган жемиштерди өндүргөн Самарбүй тууралуу болсун. Сиз кыскача мындай тарых таржымалыңызды айтып берсеңиздер, эми негизи айымдар үчүн бизнес жасоо чындап мындай оңой эмес. Эми мырза үчүн айымдар айырмаланат бир аз. Сиз кантип келип калдыңыз бизнеске, эмне болуп келип калдыңыз? Анан бул бизнеске кантип келип калдыңыз? Негизи бизнеске келишимдин себеби балдарым болду. Мен 3 баланын энесимин. Балдарым ден соолугун чыңдоо үчүн ошол накта кактардын түрүн жаңыдан ойлоп таап, жасап баштадым. Эң башында мен чоң балам, анан ортончу балам ичи катып аябай ооруган. Анын себеби биз больницага барганда ошо врачтар айтты, тамактануудан туура азыктангыла, ошондон ошо ичи катып кыйналат бала депчи. Анан ошол эле маалда кичүү балам болсо сыздок деп коет элибизде, сыздок чыкты. Бутуна сыздок чыгып, мына ушунун баардыгы бир маалда болуп, анан бул витаминдердин жетишсиздиги, ден соолугуна витамин керек, мөмө жемиштердин көбүрөөк жесин бала депчи, анандай кириешки, чипсы дегендерди рациондон жок кылгыла деген кеңештерин берди. Анан ушундай список витаминдерди жазып берди. Ошол менен кошо дарыларды, дармектерди жазып берди. Анан үйгө келип, өзүм интернет бар эмеспи, интернетти изилдеп отуруп, анан биздин рационубузду алмаштырганга аракет кылдым. Биздин көбүнчө мөмө жемиштерди үйгө алып келип, жандай таттууларды алып келбегенге аракет кылдым базардан, дүкөндөн. Бирок мөмө жемиштерди деле көп балдарым басым кылып жешкен жок. Анан ошол убакта мен дагы үйдө биздин сахарды, кум шекерди такыр эле жок кылууга аракеттендим, ордун бал менен алмаштыруугачы. Анан ошол убакта менде бир осознанное питание деп коет эмеспи. Анан ошол жөнүндө ойлонуп баштадым. Балдарыма эмне кылып мен магазиндеги, дүкөндөгү таттууларды алмаштырып берсем болот. Ошол эле убакта мөмө жемиштер дагы кирип, ошол мөмө жемиштин витаминдери менен азыктанса балдарым деген ой келип, изденүүнүн үстүндө анан ушул бизнес идея келди. Бирок балдарым үчүн жасадым, балдарым үчүн жасап берип, аябай жагат, балдарым жейт. Анан бир күнү дүкөнгө барсам, кошуна кызым юпи алып, бекитип жеп атыптыр. Юпини баарыбыз эле билебиз да. Химикат, ичинде усилитель, андай даамдарды күчөткөн кошумчалар. Анан апасына айтып калдым, кызым ушундай даамдарды жейт экен десем, апасы ичи карыны ооруп, биз больницага жатып чыкканбыз, ал сабактан келатып бекинип жеп калат депчи. Анан мен аябай катуу ойлонуп баштадым. Демек, менин балдарым эле эмес, элдин балдары дагы ушундай муктаж экен, ушундай таттууларга, пайдалуу таттууларга муктаж экен. Демек, мен коомго чыгышым керек деп ошол түрткү менен анан чыктым. Коомго өзүмдүн таттууларымды мынтип предлагать этип баштадым. Анан аябай жакшы мындай пикирлерди алдым. Энелерден мен кардарларыбыз биздики көбүнчө. Биринчи кардарыңыз ким эле? Биринчи кардарым өзүмдүн курбу кызым. Өзүмдүн курбу кызым, ушинтип айтып бердим, мен ушундай малинанын, анардын, клубника, кулпунайдын, кызылчанын кактарын жасап атам десем, курбу кызым алып кел, менин балдарыма дагы жеп көрсүн балдарым дагы деп, ашкабактын аябай иче карынга пайдалуу нерсе алма, анан ашкабак курамында эч нерсе жок, кошулмасы дагы жок, кум шекери да жок, жегенде аябай даамдуу. Сиздин продукцияңыз кайсы жерлерде сатылат? Учурда сетевой магазиндерден, тармактуу магазиндерден Эколайфта, Айыл азыгы дүкөндөрүндө, Бишкек шаарында, Ошто болсо Номан Стор дүкөнүндө, Японияда, Турцияда, ошондой эле Москванын 3 магазининде, ошондой Ханты-Мансийскийге кечээ салдык, чет элге дагы ошо экспортко чыгып атат, Кудай буйруса. Ушунчалык элдин кызыгуусу. Бул канча убакта мындай даражага жеттиңер?
бир жыл толугу менен уже иштегенден кийин анан мага өздөрү дүкөндөр өздөрү кызыгып чалып чакыра башташты. Өздөрү кызматташуугачы. Буга чейин мындай дүкөндөргө кайрылып көрдүм, бирок көбүнчө эле бизде какты ким алмак эле деген жоопторду алдым да. Биздин мындай жөнөкөй дүкөндөрдөнчү, үйүбүздүн айланасында дүкөндөрдөн. Анан демек мен чоңдорго дагы чоң сеттерге балким кайрылып көрсөм болоттур деген ой келип, анан ал жакта кичине документациясын түздөп, анан келгиле деди. Как раз ошол дагы сертификат алдым продукцияга ошол түрткү менен. Анан түйүндөргө чыга баштадым. Алди дүкөнүндө дагы бар, ымыркайлардын дүкөнүндө, кош бойлууларга атайын арналган дүкөн. Ошол жерде бар. Өндүрүшүңөрдө канча киши эмгектенет? Учурда 2 курьер, 2 жардамчы кызым жана мен 5-өбүзбүз. Бирок планда ушул биздин ишканабызды мамлекетибиздин ар бир регионунда ачсак деген ой бар. Анткени мөмө жемиштерди биз көлдөн алып келебиз. Карагат, кызыл карагат, кара карагат, алча, ошолордун баары көлдөн келет бизге. Облепиха, чычырканак нарындан келет. Ошол эле шамал сайдан болсо биз сливаны алабыз, кайналы. Анарды шамал сайдан алып келебиз. Дарбызды кургатабыз, ал дагы шамал сайдан келет. Ушинтип региондордун ар кайсы жеринен биз алып келебиз, алып келдиребиз. Анан ошентип кыйналбай эле ошо региондорго эле ушундай ачып койсок, биз уже экспортко чыга баштагандан кийин, демек бул тема аябай интересный, кызыктуу тема, дүйнөгө кызыктуу тема. Азыр бүт глобалдуу түрдө ушу киришпеди туура тамактанууга. Кыргызстандын биздин жерибиз мөмө жемиштерге бай. Кайсыл жерде эмне жемиш көп өссө, ошол жерге ошондой ишкана ачсам деген кыялда жүрөм. Ошол Бишкектен эле эмес, баары бир Бишкекке алып келип, анан кайра баары бир алып кетип атышпайбы, антпей эле ошол жерден ачып койсо, кыз келиндерге дагы ушундай аябай пайдасын тийип, иш дагы орундары ачылса керек. Аябай. Өтө маанилүү, өтө чоң, анан кийин өтө керектүү жумуш жасап атыптырсыздар. Анан кийин толтура суроолорубуз бар, аны дагы бергенге жетишкенге аракет кылалы. Ошол эле маалда Бактайга дагы сурообуз бар. Сиз дагы кыскача өзүңүздүн бир аз таржымалыңызды айтып өтсөңүздөр. Эмнеден баштадыңар, азыр эмне менен алек болуп атасыңар, анан балким келечекте кандай пландар бар деген. Биздин компаниябыз металлоконструкциялар менен иштейт. Ошо оцинкованный болоттон оранжерея, куполдарды, беседкаларды, ангар, склад, күнөсканаларды жасайбыз. Бул негизи юбилейлик бизнес болчу. Бул негизи юбилейлик бизнес. Мен ушул тарапка киргениме 1 жылдай болду. Мен негизи проектный менеджер болуп кирдим. Анан башка организациялар менен проект уюштурганга иштегем да. Документтерди даярдап, заявкаларды толтуруп, анан ошол проекттерди уюштуруп иштечүмүн. Азыр болсо бул проектке катышкандан кийин көзүм ачылгандай болду. Көп пайдалуу нерселерди угуп, эми жалаң эле проект менен иштеп эмес, ошо Instagram, башка социалдык тармактарда кандай иштеш керек, жалаң организациялар менен, анан жеке клиенттер менен кандай иштеш керек, видео контентти жасаган, бир пайдалуу информацияны эмне биз айтып берсек болот деп, ошонун баарын изилдеп, азыр чоң пландарыбыз бар. Негизи азыр биз сайт менен иштеп атабыз, сайт өндүрүп атабыз. Андан тышкары умный дом дегенди биз азыр проектти киргизип атабыз. Негизи мисалы ангарды, каркасты жасап, ошондон кийин анын полностью температура, влажность, показанияларын алып, полностью электронный менен колдонгонуна, анан биздин предпринимательдерге ушул пайдалуу, анан ыңгайлуу болгон үчүн ошол проект менен иштеп атабыз. Изилдеп атабыз. Бизге керектүү тема экен, Керектүү система экен, албетте. Негизи производствобуз биякта, Бишкекте бар. Бирок жалаң эле металлоконструкцияны продукт бербей, андан тышкары ошо полностью системаны жасап берейин деп пландарыбыз бар. Мындай комплексный. Комплексный решение. Демек мындай тейлөөңөрдү бир аз кеңейтейин деген пландарыңар бар экен. Ал эми сиздердин кардарлар кимдер? Бизде азыр производственный заказ боюнча
кишилер иштейт. 3 кишиден 10 кишиге чейин производствода иштейт. Андан тышкары администрация, проектный менеджер, бухгалтерия, анан прорабтын командалары бар. Ошо заказ боюнча айырмаланат да, бирок негизи став 10 кишидей иштейт. Кардарлар кимдер? Клиенттер. Кардарлар ар кандай жеке кардарлар да бар, бирок азыр көбүнчөсү организация менен иштегенге аракет кылабыз. Бишкек, Ооба, Бишкек, Кыргызстанда бүт региондордо иштейбиз. Бирок негизи пландарыбызда чет өлкөлөргө чыгып, мындай простое решение деген проект дагы бар. Мындай эле упаковка кылып, анткени биздики болтовой соединение менен чогулат да бүт каркастар. Анан транспортировкага аябай жеңил. Ошол үчүн биз ыңгайлуу упаковканы жасап, чет өлкөлөргө, магазиндерге жиберейин деп атабыз. Эң биринчи проектибиз бул куполдар. Мындай кичинекей куполдар, мүмкүн сиз көрчүсүңөр, ошол жерге оранжерея кылса болот да, мисалы огородуңузга же дачаңызга коюп койсоңор болот. Гүлдөр менен жаап, анан ошол жерде сонун отуруп чай ичсеңер болот. Ошол именно куполдарды биз азыр чет өлкөлөргө кандай эрежелери менен чыксак болот деп аны да изилдеп атабыз. Бул күнөс каналарды жасоо технологиясын сиздер өзүңүздөр ойлоп таптыңыздарбы же бир жактан алдыңыздарбы? Эмне себептен ал чоң суроо талапка ээ болуп атат, буга чейин жок бекен? Жок, биз чет өлкөлөрдөн көп тажрыйбасын көрүп, ошонун баарын негизи изилдеп чыкканбыз. Анан бизге аябай жакшы киши кездешип калды. Ал өзүнүн производственный линия менен иштейин деген пландары бар болчу. Анан ошол бизге баарын түшүндүрүп берип, чогуу иштеп баштаганбыз. Самарбүй айтпадыбы, биз өзүбүздүн муктаждыгыбыздан келип, анан ушул бизнеске аралашып калдык. Сиздер эмне болуп аралашып калдыңыздар күнөс каналарга? Ошо үй бүлөлүк өзүм жөнүндө айтып коеюн. Үй бүлөлүк бизнес болуп, анан ошондой чогуу иштеп калганбыз да, бир проект боюнча жардам берейин деп. Анан бир проект менен иштеп кайра уланып калды. Анан ошентип мен да ошол тарапка кирип калдым. Эми жогорудагы суроолорду жайната берейин акырындан. Буюрса, сиздерде пландарыңыздар күчтүү экен. Азыр эми бизнести масштабирование кылып көбөйтүү үчүн инвесторлорду караштырып жатсаңыздар керек. Сунуштар түшүп атабы же кандай? Сунуштарды сиздер издеп атасыздарбы же азырынча өндүрүш менен эле элексиздерби? Азырынча өндүрүш менен эле алек болуп атабыз. Ушул өндүрүштү системалап алып, балким анан кийин мен мынча чыгарам, мынча экспорттоп атам деп так даана көрсөткүм келет инвесторлорго. Ушунча сумма мага керек депчи. Анткени мына ушунун бардыгы улам кардар көбөйгөн сайын гана биле баштайт экенсиң. Уламдан улам чоңойгон сайын гана мага точно канча сумма керек, ошонун бардыгын инвесторго түшүндүрүп берип, кайсы убакыттын ичинде мен бере алам. Ошол мага эми түшүнүктүү болуп баратат. Башында туман эле болуп турчу да, булуттай болуп турчу. Ал эми азыр болсо уже иштеген сайын көзүң жетип, оборот көбөйүп бараткан сайын уже көзүң жетип, иште алдыга алып келем. Оборот демекчи сиздерде азыр кандай күнүмдүк табуулар бар? Канча как чыгарасыздар? Айынабы же күнүнөбү же жумасынабы? Бизде азыр биз аппараттар менен чыгарабыз. Кылдаттык температурада 40 градустан 45 градуска чейин 15 саат коргап чыгат кактар. Күнүнө биз 300 штуктан чыгарабыз. Түрлүү даамдар менен 300 штуктан. Ошондо бизде бир айына 9000 чыгып калат кактардын түрү. Буну сөзсүз түрдө көбөйтүшүбүз керек, анткени бул нерсе дагы сурап жатышат элдерчи. Кээде бизде кардар көп, өзүбүз жетишпей калган дагы убактарыбыз болот да, бирок дайыма эмес. Болот, бирок эч качан продукция туруп калбайт. Туруп калбайт. Биз дайыма кардарга свежий түрүндө даярдап беребиз. Дайыма свежий түрүндө чыгардыкпы, упаковкалайбыз дагы кетиребиз. Чыгардык, упаковкалайбыз, кетиребиз. Атаандаштарыңыздар барбы? Бул тармакта биздин Кыргызстанда бир 15тей, мен билгендерден 15тей фирмалар бар. Фирмабы же жеке ишкерлерби бар. Алардыкын чынында изилдеп көргөн эмесмин, бирок именно ушундай биздин ассортименттей аларда жок. Изденүүнүн артында гана, мына мисалы кызылчанын кагы же болбосо кызылчанын кагы лён менен, зыгыр менен. Же болбосо ашкабактын кагы семечка менен.
же болбосо мына жүзүн кагы кунжут менен. Мына ушул бул менин жеке өзүмдүн идеям. Адамга организмде пайда келтире турган нерселер менен аралаштырып, Кудай буйрса, мына кызылча менен тимин бар го, кара тимин. Кара зире. Ошо зирени дагы аралаштырып, ошо жасап, биринчи балдарым жеп көрөт. Даамдайт. Анан бүт тесттин баары балдарыман өтөт. Апа мындай экен, апа андай экен деп сөз айтат. Ачык экен деп, мисалы, кош бойлуулар көбүнчө сурайт, кычкыл даамдагы барбы депчи, кычкыл жегибиз келип атат деп. Аларга атайын арнап киевиден как чыгардык. Бул кактардын эң сонун жери, бул кактар көпкө сакталат. Атайын индивидуальный упаковкада, ар бири өзүнчө упаковкаланган. Каалаган жагыңа алып кете берсең болот. Мисалы 1 килограмм алманы сумкада салып жүрө албайсың да. 1 килограмм алма кургаганда 90 грамм эле болуп калат да. Ошо биздин аппаратыбызда кургаганда. Аны биз бөлүкчөлөргө бөлүп койсок, жанында алып жүргөнгө ыңгайлуу. Сейилдеп жүргөндө же дагы бир жакка барганда кычкыл жегиси келди, алып чыгат дагы жеп. Даамдай берет. Маегибизди кыскача сюжеттен кийин уланталы, анда назарыңыздарда чакан сюжет, анан биз кызыктуу маегибизди улантабыз. Агартуу термини руханий салттагы ой жүгүртүүчү адамдар тарабынан психикалык абалды сүрөттөө үчүн колдонулат. Индус душмандары, христиан монахтары жана буддист астетиктер медитация, ырым-жырым, орозо же ажылык аркылуу жогорку аң сезимге ээ болушат. Тилекке каршы бул руханий адамдардын агартуу абалын талкуулоосу көпчүлүккө түшүнүксүз. Ал тургай тажатма болушу мүмкүн. Биз сөз менен айтып жеткире алгыс же сырдуу нерсеге түшүнө албагандыгыбыз үчүн капа болобуз. Ал эми гурулар чындыгында эмне айткылары келет? Жогорку аң сезим үчүн абдан кызыктуу. Адам болгондон кийин биз өмүрүбүздүн көпчүлүк бөлүгүн төмөн аң сезимдин деңгээлинде өткөрөбүз. Анда биз өзүбүзгө, жашообузга жана аныкталган ийгилигибизге кызыктар болобуз. Кадимки жашоо төмөнкү аң сезимдин белгиси, өзүмчүл көз караштарды сыйлайт. Нейробиологдор рептилиялык мээ деп аталган мээнин бир бөлүгү жөнүндө талкуулашат. Анын таасири астында биз күрөшүп, башкаларды күнөөлөйбүз. Ал кыйналган суроолорду басат, коомдошууга тоскоол болот, өзүбүздүн кооз элесибизди көрсөтөт жана максаттарыбызды калыптандырат. Бирок дүйнөдө душмандык болбой калган сейрек учурларда, балким түн бир окумда же таң эрте денебиз жана кумарларыбыз эс алганда, биз жогорку аң сезимге жете алабыз. Невропатологдор муну неокортекс деп аташат. Элестетүү, боороруу жана калыс баа берүүчү жай. Биз өзүбүздүн эгоизмибизди алсыратып, бир аз калыс жана универсалдуу көз карашка көтөрүлүп, кээ бир көнүмүш адаттарды тынчсыздануудан, өзүн өзү актоодон жана сыймыктануудан баш тартабыз. Мындай абалда акыл өз кызыкчылыктарынан жана артыкчылыктарынан жогору турат. Биз аларды сындагандан жана аларга кол салгандан көрө чыгармачыл ойлоно баштайбыз. Алардын жүрүм-туруму адатта алар айта албай турган өздөрүнүн алгачкы ой жүгүртүүсүнүн кысымы түрткү берет деп элестетсек болот. Мүнөз же бузукулук. Биз азыр көрүп тургандай жамандыктын эмес, таарынычтын белгилери. Бул ой жүгүртүүнүн жай эволюциясы. Башка адамдардын иш-аракеттерин алардын бизге кандай таасир экендигине байланыштуу эмес. Алардын азап тозоктору менен түшүндүрүп берүү жөндөмүн өрчүтөт. Адамзаттын ылайыктуу жолу коркуу, цинизм же агрессия эмес, сүйүү экендигин түшүнөбүз. Мындай учурларда дүйнө өзүн азап чегүү жана жалган каалоолор жери эмес экенин көрсөтөт. Үнү угууну талап кылган адамдарга назиктикке жана капалыкка жашоо анчалык кымбат болбой калат. Мындан ары кайдыгер болбоо жөнүндө ойлонуш керек. Кызыкчылыктар четке кагылып, келе жаткан же табигый нерселер менен чыгармачыл аралашууга болот. Дарактар, шамал, көбөлөктөр, булуттар же толкундар. Мындай абалда статус эч нерсени билдирбейт. Мүлк эч кандай мааниге ээ эмес. Нааразычылыктар актуалдуулугун жоготот. Эгер ушул учурда кимдир бирөө биз менен жолугушса, анда биздин өзгөрүшүбүзгө жана боорукердигибизге таң калмак.
ишкер айымдар жана алардын экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү деп аталат бүгүнкү темабыз. Бизде мейманда кургатылган жемиштерди өндүрүүчү Самар Кушубакова жана ошондой эле күнөс каналар жана көптөгөн ишканалар үчүн металлоконструкцияларды даярдаган компаниянын жетекчиси, менеджери Бакытай Ашимова. Кош келиңиздер дагы бир. Жогоруда биз ошол пастилаларды Нактакак фирмасы тууралуу кеп кылып, кантип пайда болгон тарыхын биле алдык. Эми буюрса масштабтагы көбөйөт экен буюрса, анан кийин албетте эмне оорчулуктар да болушу мүмкүн да. Кандай оорчулуктарга туш келип атасыздар сиздер? Оорчулуктарга туш келип аткан бул мисалы аймактарга жеткирүү, аймактарда дагы айымдар мырзалар, биздин үй бүлөлөр алгысы келет, анан бизге буйрутма бергенде биз кымбатыраак болуп калып атат транспортировка, мындайча айтканда. Ошо чыдаганы алат. Анан канча турат? Баасы 25 сомдон 40 сомго чейин, түрүнө жараша. Мисалы алма кагы, анар эмес, алма, кызылча, ашкабак ушул кактары 25 сомдон 30 сомдон. Андан башка түрлөрү, чычырканак же малина, алча, булар 40 сомдон ушундай турат. Бирок бизде мындай сумма бар, 300 сомдон кем эмес заказ бериш керек. Ошол. 300 сом өзү турса, анын доставкасы 250 сом туруп калса, кичине элибизге ошо эме болуп атат, көйгөй болуп атат. Элибиз үчүн. Эгер аймактардын өзүн ачып койсок, ал жерде биздин ишканабыз эле ачылбай, дүкөндөрүбүз да ачылат да, ошол жерге барып эле өздөрү ала берет. Сырьё менен маселе? Сырьё менен маселе биздин өзүбүздүн мамлекетибиз бай сырьёго, мөмө жемиштерге жайындаса алабыз дагы баардыгын катырып коебуз. Катырып демекчи, муздаткычка салып коебуз, кышкыга тоңдуруп. Анан кышындасы бүт свежий тоңдурулган малинадан, тоңдурулган кулпунайдан, ушулардан алып жасайбыз. Кара карагат, булардын алып эле пюре кылам дагы, анан эле аппаратка куюп, анан кургатам, болду. Болгону ошол. Демек, өндүрүү иши мындай оорчулук туудурбайт. Өндүрүү иши андай майда жумуш, бирок оорчулук туудурбайт. Тескерисинче ошо жеткирүү жагы бир аз ошо эл үчүн. Эми анда сиздерден кеңеш болсун. Ушундай сыяктуу же болбосо кыскасы деги эле бизнес баштайм деген үй кожойкелери үчүн. Себеп дегенде эми биз үй кожойкелери жөнүндө айтып атабыз. Себеп дегенде көп учурда алар тандоонун астында калат да, же үй бүлө, же иш. Экөөнү айкалыштырыш бул көп учурда мүмкүн болбогон нерсе. Ал эми кээ бир учурда эми сиздерге окшогон ийгилик жарата алган инсандардын арасында бул буюрса жакшы эле нерсе да. Анан кийин кантип айкалыштырып баштаса болот? Баардыгын чогуу алып кетип, ошол эле убакта баардыгы гармоничный болуш үчүн, бирдей ыңгайда удобный болуш үчүн пландаштырыш керек. Сөзсүз түрдөчү. Мен эртең туруп мындай кылам, үй ишин 6-дан 7-ге чейин үйлөрүмдү жыйнап тамак даярдап коем деп ишкер айым үчүн ушул нерсе эң маанилүү. Мына мен 1 жыл иштеп көрүп, анан ушул нерсеге келдим. Баардыгы убакыт сааты менен телефонду кое турабыз дагы. Мисалы көп интернетти көп чукуп отурбай кое турабыз бир убакытка. Үйлөрдү жыйнайбыз, балдарды тойгузабыз, кайра барып телефонду карайбыз. Ушул эле нерсе да баардыгын убакытты туура пайдаланса, анан эмне иш менен алектенип десе эле барып эле бул прибыль алып келеткен, доход алып келеткен, мен ушуну кылам дебеш керек. Өзүнүн сүйгөн нерсесин, мисалы мен как жасаганды ушул аябай жакшы көрөм. Сүйүктүү нерсесин менен алектенсе, сөзсүз түрдө убакыт табылат экен да. Убакыт табылат, изденип да баштайт, башка каналдарды издеп баштайт. Өнүгүү үчүн мына биз деле шестар эмесин уюмуна келбедикпи? Ошол сыяктуудай заявкаларды толтуруп, өзү аракет кыла баштайт. Жолдор өзү ачыла баштайт. Жолдор өздөрү ачылат, эгерде сүйүктүү ишин тандаса. Эгерде жөн эле акча табыш керек үчүн тандаса, анда баласын, үй бүлөсүн тандап, жумушун таштап коет. Так кандайдыр бир жыл, 2 жыл иштеши мүмкүн, бирок экөөнү чогуу алып кете албайт да. Үй бүлөсүн да сүйүш керек, ишин да сүйүш керек. Ошол убакта баардыгын пландаштырып, анан алып кетсе, бардыгы идеалдуу. Бирок сиздин 3 балаңыз бар. 3 балам бар.
алар кичинекей болуш керек. Эң улуусу 7-де 1-класста окуйт, андан кийинкиси 6-да, андан кийинкиси 3-тө. Жолдошуңуз үйдөгүлөр жардам береби? Азыр жардам берет, бирок башында аябай каршы болгон, жолдошум да каршы болгон. Ошол учурду кантип сиз мындай жеңе алдыңыз, ишендире алдыңыз? Ошол маанилүү учур болуш керек, чечүүчү. Ооба, жолдошум кайненем айтты, бул кактарыңды ким алмак эле, балдарың жеп атат депчи. Мага алардын сөзү түрткү болду. Мен ушунчалык көрсөткүм келди. Эл анткени бул нерсеге муктаж. Сиз чакырык катары кабыл алдыңыз. Чакырык катары кабыл алдым. Чындап эле буну ким алмак эле деп отуруп калсам, антип отурган жокмун. Мен тескерисинче ала тургандар көп депчи, чакырык катары кабыл алдым. Анан өздөрү көрүп, жолдошум жеткирип берет, азыр курьерлер жетпей калганда, жумуш болуп калганда жолдошум жеткирип, ошо клиенттер менен сүйлөшүп, бардарлар менен анан рахматын угат да көбүнчөчү. Рахмат, ушундай жакшы нерсе. Бир келген кардарыбыз кайра буйрутма берет, анан ошондо жолдошум дагы ошо жакшы нерсе экен деп азыр жардам берип, көп жактан колдоп турат. Ал өзүнүн жумушун таштап сизге жардам берет? Жок, андай ал өзүнүн жумушу менен кетип атат. Анан ошол эле убакта мага дагы бош убагында жардам берип, мисалы закупка кылганда, мөмө жемиштерди сатып алганда, ал машинасы менен алып келип берет өзү. Алып келип берет, ошо алма, алмурут, ошо майда чүйдөлөрүндү алып келип берип, жеткириш керек болсо, кээде жолугушуулар болуп турат, магазиндердин директорлору менен сүйлөшүүлөр, ошондой убакыттар болгондо жеткирип, жардам берип, колдоп турат. Азыр жакшы. Демек, оор учурларда сынып калбай, буларды сыноо катары, чакырык катары кабылдаш керек. Ооба, эгерде оор учур келсе, демек аны дагы бир тепкичке өйдө боло турган мүмкүнчүлүк катары колдонуш керек. Сөзсүз түрдө айымдар бул нерсени өзүнө чөгүп кетпей, өзүнө кирип кетпей, өзүнүн койгөйлөрү менен, бала чакасы менен өтүп кетпей, мүмкүнчүлүк катары кабыл алса, мага азыр оор болуп атат келечекте. Демек мени астыда мындан да сонун нерсе күтүп атат деп кабыл алса, балдарым деле азыраак ооруп калат экен. Почти оорубай, Кудайга шүгүр. Анан больница деген нерсе менен деле көп алек эмеспиз, анткени ал нерсени ойлонбой да калат экенсиң. Ал нерсе проблема, ушак, телефондо көп сүйлөшүү жок да. Анткени өзүңдүн сүйүктүү ишиң, сүйүктүү балдарың, үйүң ушу менен эле алек болуп, көйгөйлөрүң бардыгы өскүң келет, өнүккүң келет, элге ушунчалык жакшылык тартуулагың келет. Ошондой иштер менен алек болуп калат экенсиң. Үйдө отурган айымдарга сөзсүз өзүңөрдүн ишиңерди баштагыла деп айтмакмын. Сөзсүз өзүңөрдүн жакшы сүйүктүү нерсеңер менен алектенгиле. Мырза деле жумуштан келгенде жолдошторубуз деле мындай күлүп турган, көздөрү жанып турган аялды көргүсү келет да. Яны үйдө балдар менен, үйдүн уборкасы менен жүдөп тосуп алсаң дагы башка да. Анан өзүңдүн ишиң менен алектенсең, кой жетише калайын деп сүйүктүү тамакты да жасай калганга жетишесиң. Убактың бар депчи. Туура пайдаланып да каласың. Анан ошого сөзсүз түрдө айымдар өзүнүн жакшы көргөн нерсеси менен алектениш керек. Креативдүү болгонго дагы мүмкүнчүлүк түзөт экен. Негизи Самар бүй айтпадыбы? Аффирмациялар мындай. Мен кыйратам, мен жасайм деген нерселер жардам берет деп. Жардам берет. Бактай, сиздин оюңуз боюнча, сиздин кеңештерди, сиздин ойлоруңузду дагы угалы. Самара айым айткандай эле, аябай күчтүү кызыкчылыгың бар болсо, ушул менен эле энергия күч берет да. Анан ошол күч менен ошону көтөрө алсаң болот да. Анан менин оюмча чындап эле үй бүлөнүн колдоосу аябай бияка таасир этет. Анткени башынан баштап эле үй бүлөңдү чогултуп, мен ушинтип иштейин деп атам. Сөзсүз бул ишим үй бүлөбүзгө таасир этет. Биздин распорядогубуз башкача болуп калат. Мен да үйүмдө кичине азыраак болуп калам. Ошонун баарын башынан баштап эле түшүндүрүп, анан ошонун кызыкчылыгын айтып берсеңер, анан көбүнчөсү Самара айым айтып атпайбы, жолдошу да анан кызыгып жардам берип баштады. Ошону үй бүлөгө айтып, анан аларды да ошол жумушка кызыктырып, мисалы бизде иним бар да, ал негизи студент,
Анан видео тартканына негизи аябай кызыгы бар болчу. Анан ай иним мага азыр жардам керек болуп атат. Мен жаңы видео контентти жасайын деп аткам, бирок видеону тартканга билбейм. Мына тренингти өткөздүм, бирок сеники жакшыраак болотко, кел чогуу жасайбыз деп. Анан ошону да чогуу кылып атабыз. Кээде балам чертежторду жасап, ой, молодец, сен да буюрса чоңойгондо биз менен чогуу иштейсиң, баарыбыз үй бүлөбүзгө жардам бересиң. Ошондо ошол жумуш бүт үй бүлө менен сен общий делоңдай болуп көрүнөт. Анан мындай чыр чатактар азыраак болот да, анткени баары түшүнүп атат. Ошонун баары силер үй бүлө үчүн, өзүң үчүн, анан өз балдарыңдын келечеги үчүн жасап атасың. Ошол үчүн менин кеңешим, үй бүлөңүз бул сиздин үй бүлөңүз. Бул эң жакын адамдарыңыз. Силерди көрүп атса, силер ошону каалап атасыңар. Аябай күчтүү кызыкчылыгыңар бар болсо, конечно, үй бүлөңүз сизди аябай жардам берет. Анан кээрлер ойлонуп калат, кайын журттар түшүнбөй калат, анткени үй жумуштарды мен мисалы жетишпей калам, анан ал жерим жаман болуп калат депчи. Менин оюмча, кайын журттарда бул сенин эң жакын адамдар, сен алар менен канча жыл жашайсың, жашап атасың деп. Сөзсүз алар деле түшүнүп атат. Ошол үчүн ачык эле сүйлөшүп, өзүнүн кызыкчылыгыңды айтып берип, керек болсо жардамыңды сурап, балдарымды карап бересизби, аябай ыраазычылыгын билдирип, ошонун баары үй бүлөгө наоборот кыйынчылык болбой, силердин үй бүлөңөрдүн мамилеңерди жакшы нука деңгээлге жиберет да. Ошол үчүн коркпогула, үй бүлөңөр менен түз эле сүйлөшкүлө. Биринчи жолу эметпесе, экинчи жолу сүйлөшкүлө. Мага аябай повезло. Жолуңуз болду. Жолум болду. Анткени менин үй бүлөм аябай жакшы. Биз бири-бирибизди аябай жакшы түшүнөбүз, бири-бирибизди аябай колдойбуз. Ошол үчүн мага ушул маек аябай жеңил эле болду. Мени аябай колдоп атышат. Анан ошол үчүн мен ойлоп атам, сиздин настроюңуз кандай болсо, үй бүлөңөр кандай мени колдосо, ошондой эле болуп калат. Биринчи жолу болбосо, экинчи жолу баары бир сүйлөшкүлө. Анткени аларды да түшүнсө болот. Мисалы балдар, көбүнчөсү билем да, менин подружкаларым бар, алар жумушка чыкканда өзүнүн күнөөлүү болуп, менин балама көңүл бурулбай калды, мен жок болуп атам, өзүнүн күнөөлөп, анан балдары да ооруп башташат, жумуштарына бара албай кайра үйгө отуруп калышат. Менин оюмча, аны күнөө болуп, эч качан өзүнө эметпеш керек. Анткени сиздин баладарыңыз, мисалы сиз 14 саат үйдө болсоңуз, ошол 14 сааттын ичинде сапатыңыз, силердин маектешиңер, убактыңыз, чогуу бөлгөн убактыңыз кайсы сапатта? Может быть, сиз жумушка аябай жакшы иштеп, ал жерден күчтү алып, анан үйгө ошону айтып берип, кайра күчтү алып, ошол 1, 2, 3, 4 саат болсо деле, бирок ал сапаты сизге да жакыныраак болот. Сиз да кой 3-4 саатым бар, ушул 3-4 саатта келгиле чогуу стирка кылайлы, чогуу уборка кылайлы, келгиле домашний задание жасайлы. Ошол убакытты сен көбүрөөк маанин билесиң да. Ошол үчүн өзүңөрдү эч качан күнөөлөбөгүлө. Биринчиден, конечно, трудности болот, бирок Самара айым айткандай, баарын пландаштырыш керек. Мисалы бизде график недели деген бар. Уже биз билебиз, могу күндөр биз иштеп атабыз. Бул күндөр суббота, воскресенье. Суббота сөзсүз үйдө болобуз, үй жумуштарды чогуу жасап, конокторду чакыртып, бул күнү сөзсүз эшикке чыгабыз. Ошондо чындап эле Самара айым айткандай, убактыңды аябай баалайт экенсиң да. Анткени ушул убакытты жөн эле мындай ысырап кылбай, ошол убакытты пайда кылайын депчи. Анан көбүрөөк үй бүлөңдү ушул процесстерге аралаштырып калат экенсиң да. Ошол үчүн эң негизи коркпогула, өзүңөрдүн настроюңардан эметет. Силер болот, меники получится дегенсиңер, үй бүлөңөр да сөзсүз сизди колдоп берет, анткени үй бүлө сизди жакшы көрөт. Ошол үчүн айымдарга айтайм дегем, бул сиздин поддержкаңыз, ачык сүйлөгүлө, айтып бергиле, анан наоборот алар силерге жардам беришет, күч беришет. Туура, кошулам.
Кошуласыздар. Чоң рахмат. Бизге өтө мындай маанилүү, анан айрыкча биздин болочок, балким азыркы учурдагы ишкер айымдарга мындай табылгыс өтө баалуу кеңештер болду болуш керек. Эгерде кыскача мындай мен туура түшүнгөн болсом, демек өзүңдүн ишиңде жан дүйнө менен сүйүш керек. Мүмкүн болушунча үй-бүлөнү аралаштырыш керек, катыштырыш керек. Команда болуп, кызматташтык менен коллаборация аркылуу бардык ийгиликтерди багынса болот жана бардык тоскоолдуктарды жеңсе болот экен. Бар болуңуздар, ишиңиздерге ийгилик. Сиздер дагы дайым ошо тоскоолдуктарды жеңип ийгиликтерди жарата бериңиздер. Биз менен мейманда кургатылган жемиштерди өндүрүүчү Самарбүй Кушубакова, буюрса эл аралык бренд болсун Нактакак, жана ошондой эле күнөсканалар жана жалпы ар кандай ишканалар үчүн рамкаларды чыгарган Бакатай Ашимова. Дагы да болсо ийгилик каалайбыз жана ошондой эле бардык биздин көрөрмандарга жаңырган жылыңыздар бир гана жакшылыктарды кут алып келген берекенин жылы болсун. Келе жаткан Ноорус майрамыңыздар менен жана келе жаткан дем алыш күндөрү эң мыкты жемиштүү өтсүн. Чоң рахмат.